эс тарткандан бери эле ушу музыка ардайым мени коштоп келген. Жакында ушундай сахнага чыгам, ырчы болом, атактуу болом. Сүйден турбай, сен эчтеке жетпей, сен каяктагы чыгбай. Это из Сыкуйский, летом смело отдыхай. Көлдө чоңойдум да мен толкундардачы. Аз деле толкундарда жүрөбүз дегенде. Канча жыл мигрант болуп жүрдүң? Таксиде иштедим, доставкада иштедим, деливери. Тамак ашым акчам жок, жол кирем акчам жок, бут кийимим жок. Толук ушул чыгармачылык менен эле Алексин. Дальше жаза аламбы? Мен словарный запасым жок калды, болду. Сөзүм жок да деген күмөндөр болгондо. 100 ыр жазып едиңби? Көз коркок кол батыр деген ушу чында. Критиканы кандай кабыл аласың? Отуруп эле монтип айтып коюш эле оңой да. Чыгармачылыгың аркылуу адамдарга эмнени жеткиргиң келет? Душманым өзүммүн, душманым тил. Бир эле ырды калтыр десең, кайсы ырды калтырат элең? Байландым мен өзүңө, өзүмдү карайм күзгүдөн. Башы бей сенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө. Жүзүмдө ширин, көрбөдүм бирин сага окшоп. Мен баягыдай тескери жүрөм. 1, 2, 3. Арзан авиабилеттерди издөө жана сатып алуу. Арыбаңыздар, ардактуу замандаштар, назарыңыздарда Жаратман подкасты. Адаттагыдай сиздер менен мен, Урмат Насыкулов. Бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттын ээси, хитмейкер, ырчы, музыкант, рэпчи десек да болот. Бул биздин сүйүктүү Фриман 996 миллиондогон адамдын сүймөнчөгү Акылбек Абыканов. Акыл, биздин студиябызга кош келипсиң. Баарыңарга ассаламу алейкум. Рахмат. Фриман 996. Артист, рэп аткаруучу. Чыныгы аты жөнү Абыканов Акылбек Бакытбекович. 1997 жылы Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында төрөлгөн. Доске, Байландым, Карагат жана башка популярдуу тректердин автору. Мейкин Азия фестивалынын катышуучусу. Маанай иштер, ден соолук кандай? Маанай иштер, ден соолук 5-5. Баары сон өтө кызык жүрүп жатат. Машыгуудан келе атасың азыр. Азыр машыгуудан келди. Жакшы. Акыркы убакта чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп жатат? Өтө көп негизи жаңылыктардан эми кайсынан айтып койсок, тиги Мирбек байкебиз менен чыккан ырдан буюрса клип чыккан атат. Бул Жаратман балдар менен тарттык баса. Өтө сонун клип болду. Кайсы ырга? Жалгызымга. Андан тышкары тиги Каспер Тор байкебиз менен көздүн совместный от аттуу ырыбыз чыгат буюрса жакын арада. Буюрса Бакыр менен Жоо көздүн совместный ырыбыз чыгат. Андан тышкары 30 ноябрда буюрса мен өзүм жеке биринчи чоң концертим келет. Ал концертте буюрса өзүмдүн жаңы альбом жазгам. Ошо альбомду тартуулайм буюрса. Баарыңарды чакырам достор. Концертиме келип кеткилем, келип кетсеңер. Кайсы жерде болот, анан билетти кайсы жерден сатып алса болот? Билетти ушу тикетке жана кассирке сатып алсаңар болот. Буюрса концертке келгенди арманда, келбегенди арманда деп кой. Ошо Бишкек аренада, Бишкек аренада буюрса. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Солдабыт болсун. Рахмат. Биринчи жеке концерт деп жатасың, ошонун алдында кандайдыр бир мындай толкунданып жатасың? Негизи толкунданып атам негизи аябай. Эми бирок толкунданып атам десем мындай өзүм ойлоп көрсөм өмүр бою эле көлдө чоңойдум да мен толкундардачы. Аз деле толкундарда жүрөбүз дегенде. Сен Балыкчы шаарында төрөлүп өстүң, э? Балыкчы шаарында. Кайсы жылы? 1997 жылы 21 декабрда Балыкчы шаарында. Ошол кез, ошол жер, ошол убакыт кандай эле, ошол жөнүндө айтып берсең? Ушу апам, мамам айтып берет, сен төрөлгөндө ушундай өтө кыйналганбыз депчи. Аябай кыйналып турганбыз, анан тиги папашаң даже больницадан алып кете албайт дейт. Нар жакта туруп, терезеден карап, папаган карап турам. Анан ушу 97 жылдар билесиңер да, ушу Советтер Союзу развал болуп, аркы кылып, жаңыдан элеметип, ушу мамам көп айтып берет, ушу илачы дагы эмессиң, ошол учурлар аябай мындай жетишпегендик, ушундай учурлар болчу, анан музак залда деле жатып берчисиң депчи, мындайчы оорубай эле, сыркабай эле. Анан ошо мен өзүм эсимдеги учурлар эми бул кичине эс тартып калгандагы учурлар да. Ушу кичинекей кичине уже эс тартып кийин эметип калган учурларда деле ошол эле болчу. Мындай балчыны өтүп барып деле көрүп калса болушуңар керек мурун. Мындай кичине пустойураак, зомбидей мындай. Өтө мындай.
көптөгөн ишканалар жабылган, жабылган, мындай көп заводдор жабылгандан мындай сүрүү бар да, действительно шаардынчы. Балыкчынын шамалындайбы? Балыктын шамалындай. Ошол. Бир жыл бул көппү же азбы? Адам үчүн көз ирмем, бирок компания үчүн ар күн маанилүү болгон бүтүндөй тарых. Бүгүн биздин өнөктөштөр MSI компаниясы бир жылга толду. Алар бул кыска бирок мазмундуу убакытта эмнеге жетишти, биз бүгүн сиздерге кененирээк айтып беребиз. Курулуш иштери боюнча кыскача фактылар. Акыркы 12 айда жасалган иштер. Коюлган бетондун көлөмү 20.378 кубикалык метр. Колдонулган арматура 3283 тонна. Орнотулган опалубка аянты 18817 чарчы метр. Учурда активдүү курулуп жаткан блоктор 5 блок. Жогорулатылган кабаттар 10 кабат жана жүздөгөн кардарлар. Бул бир жыл үчүн абдан чоң жана таасирдүү көрсөткүч. MSI Development компаниясы болгону бир жашка толду, бирок бүгүнкү курулган фундамент ушунчалык бекем, анын үстүнө эртеңки келечек курулат. Компания ылдам жана өтө бат темп менен өсүп өнүгүүдө жана ушундай болгон чоң амбициялуу жаңы долбоорлор менен таң калтырганга даяр. MSI Development курулушту улантат, барган сайын ишенимдүү, туруктуу болуп, бир нерсени далилдеп келет. Бул чоң тарыхтын жөн гана башталышы. Сен атаңдагы, апаңдагы музыка менен кандайдыр бир байланыш бар экен, Экөө тең негизи чыгармачыл адамдар, экөө тең музыканттар, экөө музыкальный образованиясы бар, экөө кесиби да музыкант. Мамам баян окуйт. Папам болсо любой инструмент окуйт. В основном аккордеон ойноп, ушундай аккордеон, синтезаторлор баса, ошо ата-энемдин музыка менен ушундай алек болгону, музыка менен ушундай тиешеси бары болгону мага да аябай көп мындай таасир этти окшойт да, потому что ошо эсимде залга кирсем папамдан эмес синтезаторчу. Анан четкенде эле билбейм да, мындай анан отуруп кыңкылдап мындай бир музыка кылганда аракет кылып көрүп, анан папам достор да бүт музыканттар эмеспи. Анан алар келип, мына момундай кылсаң да бир эки нерсени көрсөтүп кетет. Анан ошону кайталап, анан мамам келип, мамам гитара четкенди үйрөтүп берет. Папам өзү жакшы көргөн, там ырларды коюп бырдап коет, анан мен жаттап алып кайра барып бырдап, ушинтип эле, короче, өтө таасир болду мен музыкага. Анан ошо эсимде, ошо бала кезимде эле ошо көчөдөгө чыкканда мындай Санташ деген көчө бар. Ичинде бир 14-17 үй бар, бирок биздин көчө ушунча ынтымактуу, мындай аябай ынтымактуу да биздин көчө балыкчыда. Эми балыкчынын номер айдын ынтымак көчөсү го деп ойлойм да. Бүт нерсени чогуу биргеликте кылышат. Ушу бала кезден эле ушу эсимде болчу, бүт баары чогуу ынтымактуу болчу. Анан эшикке чыксаң мындай аталар бир 10 ата, 10дой болгон аталар отуруп карта ойношот. Менин атам, Тигоштан атасы. Не бергел деп чакырып келет. Кана кырдачы дейт мен. Дейм мен туруп. Айыл эттегинде жалгыз там турат деген Симон Пашакеевдин ыры бар эле. Өлө жакшы көрчүмүн. Ошондо да билсем, молодец деп мактап коюшат. Кудуң болуп кетесиң. Ошол айтыраш, ушундай өттү бул эме. Жаштык кез. Ошо балалык кезде эле мен кийин келечегим ошо музыка менен байланышат, артист болом, ырчы болом деген ойлор бар беле же ал мындай эле хобби сыяктуу эле? Мен өлө жакшы көрчүмүн. Музыканы мен аз деле өлө жакшы көрөм. Музыканы прям мындай эмне билбейм, ушу музыкага болгон махабатым бир башкача да. Анан ар дайым ырдагым келчү. Бүт конкурстарга катышып көрдүм, көп ушу ырга тиешелүү конкурстарга катыштым, бирок көп жерден байкачумун да, мен ырдаган ырларым не фонтан, но брызги есть деп койду. Ушундай сыяктуу эле да, мындай мен голосум деле мындай кооз эмес болчу, эме болчу. Анан жамда классташтарым, там улуу класстагылар ушундай бир конкурстарга барганда деле я всегда понимал, что мындай не самый лучший экенчи, потому что менден кооз ырдагандыр, эметкендер. Таланттуураактар өтө көп болчу да. Бирок ошондой болсо деле мындай всегда ушундай башымда бир ой бар болчу. Мен өзүмдүн стилимди кылышым керек. Бул өзүмдүн стилим болсо, ошо азыр деле ойлойм, менден деле кыйын музыканттар толтура, бирок мен именно өзүмдүн музыкага аябай жакынмын. Анткени ушул учурга келгичекти эс тарткандан бери эле ошо музыка ар дайым мени коштоп келген, ар дайым гитара чертип жүргөм, бир аз ямах ойнойм.
анча мынча инструменттерди мындай чертип аракет кылып көрөм. Ошондо үйдөгүлөр үйрөттү да? Эми үйдөгүлөр мындайча айтканда базаны үйрөттү десем болот мындай. Анча эми үйдөгүлөр деле келип отуруп бас музыкант болосуң дешти эмес. Эми бизде үй бүлөбүздө ушу чыгармачылык музыкант ырдаган эже мырдайт, байке мырдайт, баары эле ырдайт да. Анан ырдагандар көп. Мамам деле музыкант, папам деле музыкант. Анан папам мамамдар айтып зачем музыкант болуп? Жетет үйдө папаң музыкант, анан бабасы музыкант болуп. Сен болбой эле кой. Сен болбой эле кой дедим. Мейли болбой эле кой, мен повар бойдон турам, поварга тапшырып кеттим. Эми карабайсыздар, жашоонун эмет болгон айланып келе кайра музыкага. Канча жолу аракет кылдым. Чыгармачылык тартат экен да? Тартат экен, мен музыканы канча жолу аракет кылдым таштаган. Вот. Калп айтпайм, бери жагы бир 10 эле жолго дейм. Музыканы вообще жашоомдо случайда этип койгон күндөр болду. Сен балыкчыда 97-жылы төрөлсөң, 2000-жылдары мындай эме өспүрүм чак экен да, 2000 2000-жылдары 2010 уже бир 14 мындай жаштарым болчу, 13. Ошол кезде мындай эми көчөнүн өзүнүн романтикасы бар эмеспи? Мындай жана криминалга кызыгуу, мындай жана сгрев, мрев дегендерчи, понятие депчи, система. Да. Анан сени ошондой ошол жакка тарткан учурлар болдубу? Мен өзүм менен негизи мектепте жүргөндө эле эле шустрый болчумун өтөчү. Анан класстагы балдар чогулуп эле, анан мен бир класстын атаманы, анан Дастан деген классташым бар, ал класстын атаманы болуп, анда көз чыгып разылар согушуп эле. Анан мен классташтарым чогулуп эле, биз бирге жолугалы, башка мектептин балдарына баралар, алар чакыралы, чогуу кент бололу, ушинтип масса түзөлүү деле өмүр бою ушул шайман болуп жүрчүмүн да. Анан классташтарыма баары бир. Анан ошо именно ошол учурлары ошо 9-ду бүткүчөктү кичине мындай именно подростковый учур деп коебу, тоже бир аз тентек кылдык кыз балдарыбыз менен өзүнчө мындай мафия болуп. Талпа болуппу? Талып болуп өзүнчө балдар чогулуп эле, анан кийин бара өзүнүздү жолуп токтолдук, акыл эске келип эметип. Так өзүмө да жакчы негизи, өзүнчө эле бандит болуп, там Саша Белыйдын киносун көрүп, анан ортодон жанагы Рэкет деген кино чыкпадыбы? Аны көрүп бала образдагы аябай өзүнчө бандит болуп там эмелерди коюп. Ал мен эле эмес, ал баарын эле этти го, потому что 90-жылдардан кийин бүт эле бандитизм болуп кетти го, Советтер Союзу развал болгондон кийин. Элдер эмне кылат, жумуш жок, кыларга иш жок. Ал эле эмес ушу мен деле туугандарымдан көп эле мындай көчөдөн деле балык саң бүт ушу именно блатной романтикандай элдерге пропаганда кылып анан бүт баары эле ошондой болуп кетпедим. Элдердин баары бир готовый системада жүрүп туруп эле анан дарс деп сынып кетип атса, анан эмне кылат? Мурун ардай өмүр бою там СССРдин эмес менен жүрсө, анан тоже алар да түшүнсө. Арак ичип кеткендер болду. Арак одеколон ичип кеткен канча история бизде районда толтура. Өзүн өзү жоготуп койгон адамдар негизи көп болду алгыбалыкта. Өзүн жоготуп сынып калган адамдар да көп болду, окшойт. Ушу бир эмем айтып берет, ошо тааныш. Мурун ушу сыртка чыксаң эле кетип бараткан кишиң деле мас. Жерде жаткан кишиң деле мас. Такта сварщик эме тиги ток жасаган электрикчи өт, аның деле мас. Кетип барып бирөө сварщигиң деле мас. Бүт бар эле. Баардыгы эле мас. Анан мен да мындай ой жүрүп көрсөм, чын эле ошондой болду го бир учурлар мындай. Көп адамдар, көп шималар мындай. Ичип кетип эми азыр Кудайга шүгүр, конечно. Мы живем событиями. Концерт любимого артиста, премьера спектакля в театре, вечер с друзьями в кино – это то, что делает нашу жизнь ярче. Но часто между нашим желанием и билетом стоят очереди, поиски касс и неудобные сайты. Теперь все это в приложении М-банк.
Театры, концерты, кино, фестивали, мастер-классы и даже выставки M-Ticket собрал все в одном месте. Нашли события, выбрали место на интерактивной карте зала, оплатили картой или оформили рассрочку M+, разбейте стоимость билета на удобные части без переплат. Хотите на премьерный концерт, но не хотите платить за все сразу? M+ решает это за пару кликов. И все, билет у вас в телефоне, QR-код для входа, никаких бумажек, никаких очередей. Это официальные билеты, безопасная оплата и гарантированный возврат. Все в одном приложении M-Bank. M-Ticket внутри M-Bank – это не просто билет. Это доступ к эмоциям, доступ к впечатлениям и к жизни. Открывайте приложение, выбирайте события и живите ярко. Сен ошо рэпке кызыгууң, тексттерди жазуу ошол эле убакытта башталды беле же кийинчерээк башталды? Мен ушул 6-классымда Чыңгыз Айтматовдун Бетме бет деген эмеси бар, окуясы. Жанагы мен Исмайыл менен мен окуясычы теге. Анан ыр түрүндө короче 10 куплет кылып жазгам да эмеге. Биринчи чыгармаң ошол Биринчи болду. чыгарма. Жок, биринчи чыгарма 4-классымда. Эже кандай ыр жазгылач дейт. Анан ушу эсимде. Анан мынча жазып атпаймынбы? Османова Гүлжамал деген эже тоже. Биздин биринчи мугалимибиз. Биз аябай сонун окутуп ошол эже эметти. Ушу ыр жазгылач дейт. Анан мен 4-классымдан отуруп биздин класс жөнүндө жазылды дейт. Анан биздин класс имандуу, жардам берет, баарына ишенбесең байкап көр. Жардамга даяр дайыма десем, эже ишенбей сен жаздың дейт, мен жаздым десем, ой дейт, чын эле айтып атам десем, ишенбей анан кийин дагы мамама келип айтсам, ой дейт, мен жаздым десем, ишенбей, ошондо эч ким ишенбей койгон. Саакбай Каралаевдин урпактарынан эмессиңерби? Жок. Ал ошол балыкчыга жакын Ак өлөң деген. Ак өлөңдүн ары жагында. Анан 6-классында биринчи жолу проявляться этти. Мындай эстеп көрсөм, мен эстеп элек кезимде, мындай кичинекей даже окууга бара элек кезимде, анча-мынча ата, там томо деген сөз билем да. Анан ыр жазып көрөм деп аракет кылып тоолордо, ата-то деп ойман чараган нерселерди ырдап эле ушинтип жүрө беришим. Анан эжем бар, эжем келди. Сен эмне деле ырдап атасың? Мына тоолордо, ата-то десе. Мо оюнан чыгып эле бир нерселерди ырдап жүрө берет деп эле мен ушинтип эметип берчи да. Анан бул биринчи проявленияларда, анан ошол болду. Андан кийин тиги жана 4-класста болду. Анан 6-классымда биринчи ушу бетме беттеги ыр түрүндө түшүрдүм. Түшүндүрсөм, анан алып барып директорго кирип, анан директор ксерокопиясын көчүрүп алып, анан чын сен жаздың дейт, мен жаздым деп. Таң калышты, Таң калышкан директор өзүн алып кетип, анан 9-класста бир жолу алып ушунун ксерокопиясын директордун алып барып көрүп көрдүм. Эсиңдеби ошол сөздөр? Жок, эсимде, бирок мындай. Көчү рифма нормально түшкөн да, достойно деп койду. Сан мыкты. Бирок ошо 9-класста эле калып калган жок ал, уланып берген, 9-класста көбүнчө жазуу түрүндө эмес, уже ырданга лакс баштадым. Боки деген дос балам бар эле ошо. Биздин Балыкчыда деген ушу Манас көчөсү, ошонун маңдайында Ырсыкы деген кафе бар. Эме алам мындай забегаловка да, мындай айтканда. Тиги дос балам башаттан барып күнү бир ырдайт. Ар бир клиент ырдаган, ар бир клиенттен 50 сомдон алчу эле. Мен айтам, доске мен да келип кетейинчи, мен да акча таап кетейинчи деп кечкисин кел дейт. Кечкисин келип 3 ырдайм. 3 ырдасам, ал өзү 7 ырдайт. Анан 1000 сом табыздан, мен сен 3 ырдадың 300 сом деп, 300 сом берип коет, 700 сом алып келет. Ошонун жумасына келип ошон чыгармачылыктан түшкөн биринчи акча. Биринчи акчалар да. Жок, чыгармачылыктан түшкөн биринчи акча кандай болгон? Нарынга тою болот. Нарынга барасың. Анда дейм билесиңер, жол жана. Мен да барам дейм десем, мамам барбайсың деп, анан өлө ыйлайм. Канча жашта элең? Ушу бир биринчи класс болушум керек болмойм эле. Анан биринчи класска кире элекмин. 7 жашта, 7 жаш, 6 жаш. Анан мамам да ошо барбайсың деп, мамам ошко мен барам деп ыйлап атам. Ошол эсимде, ошол учурларда тоже мындай кичине үйдө кыйынчылык болуп, мамашалардын акчалары жок болчу. Мен эле бара берсинчи деп анан апарып койду. Анан апарып тиги тойдо чыпта микрофонду алып ырдадым ошондо. Ырдасам келип туруп 100 сом кепкама бир эметип койду. Анда 100 сом чоң акча да, жанагы университеттен. Ырдатам, да бирөө келип 20 сом эметип койду. Анан ырдап бүткөндөн кармасам 120 сом, 120 сом деп анан келип анан үйгө барып мамама өйрөтпөйм. Мамам айтсам,
Мунун барбай эле кой ошоттур деп акча таап келген турбайбы депчи ошо эле сонун сезимдер болчу да анан үйдү көрүп мамамдын ата энемди көрүп эми сүйүнүп атышат да жана эми деп ошо эле сонун эмелер болгон да. Эми чыгармачыл эмес, именно ошо ырдап акча тапканчы эми өзүң 6 жашта 1 класска бара элек бала или 1 класска бардым эле, ошо точно эсимде жок. Уялуу сезим жок беле ал кезде? Жок, ал кездерде бар болчу. Уялуу сезим кийин жүрүп эле каяка кетип таппай калдым да. Кийин бара мурун уялчумун, ырдагандан уялчумун, элдерден тартынчумун. Бирок мен атам өзү ушундай ачык жүргөн киши да, өзү эми творческий таста шайри оюнда толук жеткиренчи, ошондон да эмелер бар болуш керек менде мындай. Кийин бара эле ушу башында уялып оюмду айта албай кетчү элем, көп жерлерден оюмду айта албай кетип, анан постоянно эле жертва болуп калып эле, анан ушу точно эсимде жок, бирок бир учурлар ушу оюмду айттым толукчу. Айтып анан ошондон жагып калды окшойт. Анан өзүмдүн мындай корккон сезимдериме карама каршы мындай эме кылып аракет кылып көрдүм дагы, жагып калды тоже мындай. Эми башы кандай билинде, бул мындай көлгө секире албайчу элем мен өзүмдү көмгөн жерге, түшчү эмесмин, түшө алчу эмесмин көлдөн. Анан чуркап барып секирдим. Секирип анан чыгып кетип анан да анан дагы секирип ошондон кийин кантип мындай мотивациядан болсо анан азыркыга чейин деле бар мындай соперничество, анан мындай өзүмө мындай колуман келбеген нерсе болсо, например бир сложный нерсе болсо, ошо өзүмдүн кылгым келбей аткан эмеге напротив кеткенге жок, өзүмдү кыйнап барып бас, короче. Демек, бир нерседен корксоң, ошо кыймыл аракет менен ошону жеңе алат экенсиң да. Мисалы, сууга секиргенден корксоң, барып туруп сууга секириш керек экен, ошондой да туурабы? Да, конечно, бул эми уже коркунучтуу мындай кыймыл аракет менен мындай жеңесиң. Жеңүү да, например, и то же самое мен постоянно мындай жертва болуп мындай братандар келип райондан монтип койлу аркы десе, анан оюмду айта албай калыппы десең. Анан бир күнү оюмду айттым. Айтып туруп анан понял да, то что оказывается не так уж и критично мындай. Коркпой эле коюш керек. Коркпой эле коюш керек экен мындан аркы берке. Анан ошондон баштап сонун жашап атасың. Азыркыга чейин. Мектепти бүткөндөн кийин жашоо кандай уланды? Мектепти бүткөндөн кийин 9-ду бүттүм, анан музыкант болоюн десем ата энем болбой койду. Зачем сам музыка болуп, атаң музыка дегенден анан лучше повар бол, повар. А эмнеге үйдөгүлөр сени ушу музыкага кызыгууңду мындай көп колдошкон жок деп ойлойсуң? Анткени мен айтып атпаймынбы, үйдө бүт музыканттар, менин папамдын достору, жанында жүргөндөр, тааныштары бүт эле музыканттар, мамамдын курбулары, папамдын эмелери. Анан эми ар дайым музыкада жүрүп, анан бул деле мен оюмча эме го дейм. Жакшы турчуңар беле же мындай? Эми орточо эле. Орточо. Эл катары. Анан сага мындай жакшы келечек каалап, кой балам, эми сен ишкер бол же бир жака барып бир кам көрүү, ок аткыл депчи, жакшы турсун деп ошондой ой менен эметсе керек, кам көрүү. Кам көрүү го дейм. Эми мындай да ушундай кызыктуу момент болот экен. Негизи эле мен үйдүн улуу баласымын да. Улуу баладан кийин 2 карындашым, 2 иним бар. Анан улуу балдар негизи эле мындай. Улуулардан көп күтүү болот, Эң көп күтүү болот. Анан эрте эле чоңойгонго туура керек болот экен да, потому что экинчи балдар төрөлгөндөн кийин уже сен чоңсуң, уже сен билесиң деп, и чоң адамдын ответственностун баары эле улуу балага илинип уже. Байкаса бүт эле жактан улуу балдарды сен деле улуусуң. Улуу бала деп анан мындай жоопкерчиликтүү кылып, анан сен улуусуң деп, анан улуу балдар көп кичине более эрте чоңойгонго мажбур болот экен да, ошонун баарын эметип. Бирок бир чети бул дагы адамды күчтүү кылып атпайбы? Биз экөөбүз улуу болбогондо балким бир эми ашпозчулукка өзүң бардыңбы, өзүң каалооң менен, же болбосо ал дагы ата эненин каалоо тилеги болдубу? Биринчиден ата энем каалоо тилеги болгон. Анан экинчиден өзүмдүн эле эмем негизи. Жакшы көрөсүң беле тамак пышырганды? Башынан эле жакшы көрчүмүн. Тамак жеген жагатмын, мындай эч ким жокто, эч кимден жашынып алып, мындай дээрский эт алып, жарт этип, мындай кылып жанды өзүнчө салатын жасап, оформление алып, анан өзүм отуруп алып, анан мындай бокалга
Сокты куюп алып анан вино ичкенсип ушундай кылчу. Образга кириппи? А бирок бирөөнө жасап бермей да, потому что как будто мени колдонуп аткандай сезилип калат. Анда кандай ашпозчу болосуң? Өзүңө тамак бышырыш үчүн ашпозчу болдуңбу? Эми бул ашпозчу мен деле кайсы окка тапшырасың дегенде ал момент даяр эмес болчумун, потому что эми өзүмөн кыйын музыканттарды көрүп жүрсөм, кыйынчыл ырчыларды көрүп жүрүп эметип жүрсөм деле мындай ичимде ушундай эме бар болчу. Менден кыйын музыканттар толтура депчи. Аз деле ойлойм, менден кыйындар толтура. Таланттуулар толтура. Просто билбейт да өздөрүнчү, мендей сыяктуу элечи. Мен деле мындай кантип ырды жазганда тети саптым бар. Кантип сахнага чыгам? Кантип сахнага чыгам, кантип монда элдерди монда эметип депчи. Мындай азыр эметсем көрсө, азыр уже оюмда мындай кайф да, мындай көрсө эмне кылып жүргөм, мурун ушуну кылсам болмок деген сыяктуу ойго келем да. Бирок шүгүр азыр болуп аткан эле, потому что эми буга келгичекте Москвада жүрдүк, жол тиякта жүрдүк, көп жолду арыттык, бир болду, бир болбоду, анан ушунун баары келип анан мындай бир адамды эс алдырып койдук да. Мигранттын да кийимин кийген турбайсыңбы? Мигранттын кийимин жакшы эле кийдик го дейм. Канча жыл мигрант болуп жүрдүң? 3 жыл. Мен 18ге 20га чыга элек жашымда кетсең берек, или 17-жылы, 18 жашка чыга элек жашымда кеттим, ошо айткан болсом. 1-Казанга келдик. Татарстан, Татарстанга келип, Руслан деген байкөкөбүз келип, шеме башында эме берип койгон бизге. Тарелкалардычы. Примерно 18 коробка тарелка, менин гитарам ошондо, бир сумкам, анан чамадан болуп, анан автобус менен границадан өткөндө элдер мондай эле прямой эле өтүп кетет. А биз тиги границага бирден ташыйсың десе элестетиптир. Эмнени ташыйсың? Идиш аяктарды тиги эме Казандан ала келе деген да. Анан келип Казанга келдик, мен бир кеттим, ушул Россия аймагына бир кетип 3 жыл келбей жүрдүм. 3 жыл Россияда жүрдүм. 3 жыл Россияда жүрдүм. 1 жыл эметтим, 2 жыл фальшивый документ менен жүрдүм. Бирок нелегал болуп? Нелегал болуп. А эмне иш кылдың? Бүт, любой иш кылдым, короче. Тиякта халтура деген бар, бир күндүк жумуштар келесиң да иштейсиң, бир күндүк акчаңды төлөп берет. Бүт жумушту аткардым. Ушунча жумуш алмаштырдым. Акыры мен азыр жумуш алмаштырамын, коркпойм да койду. Эмне жумуштарды айтырсың? Эң кызыктуу жумуштардан бир жумуш бар экен, Баду деген сайт бар. Интернеттен анан Бадуга киресиң, анан орус кыздары менен сүйлөшүп, анан орус кыздарды свидание чакырасың. Анан ар бир келген кыз үчүн 250 рубльдан төлөп берет. Мен Данияр деген досум бар, анан экөөбүз отурабыз, анан бир чалдын сүрөтүн берип, бир орустунчу, чачылысыйчы. Анан мога деген күйөө керек экен. Ами күйөө керек экен дедим, ушу үйрөнөм да таркыр. Таанышуу сервиси. Анан дейт, анан ал кишини примерно көрүп анан ошо окшош эле бир лысый кишини аласың, Бадуга сайткасына кирип регистрациясынан анан орус одинокий аялдар менен сүйлөшүп, анан чакырып алар менен ушинтип номерлерин жазып, анда жолугуп алып свиданияга дейт, макул дейт, ал свиданияга келет, тиги кишиге айтып койсун, тиги киши келет, экөө чыгып жолугат, анан ар бир свиданияга 250 рубльдан төлөп берет да. Ушундай жумушта иштедим, повар болуп дагы жумушта иштедим, японский кухня, китайский кухня, европейский кухня. Стройкада иштедим, жер казып иштедик, таанышай, кирпич ташып иштедим, Яндексте иштедим, таксиде иштедим, доставкада иштедим, деливери. Бүт эле кара жумушту көрүп турсуң да? Бүт эле, любой эле. Да. Бир топ дагы айта берсем, окудум ортодон бир тендер, государственный закупки, госзакупки деп коет эме. Эми тендерлер билесиздер да, государственный ошо тендерлерди сатып алып, анын ортосунда эме эсептеп, маржа кылып, Кытайдан эметип, товарын ушундайды да кылып көрдүк. Сен канча акча тапчы элең? 3 жыл жүрдүм да. Орто эсеп менен. 3 жыл жүрдүм да эмеде. Баш аягы чет өлкөдөчү. Ошо 3 жылдын ичинде үйүмө мындай эми ата-энеме мындай иштеп атам деп жөнөткөн акчам 60 000 рубль. Калганын билбейм. Вот эме мындай. Эмне кылдың калган акча? Айына эң көп тапкан акчам эми 45 000ден ашкан жок Москвада жүргөндө. Эми 45 50 точно жеткен жок да, 45 жетиши мүмкүн, но тоже аябай иштеп, а так басылам 30 28 билбейм ушу. Ушу мигранттык жашоо сени эмнеге үйрөттү? Мигранттык жашоо канчалык учурлар оор болбосун,
канчалык биз выходное положение болбосун, ар бир нерсе өтүп кетерин үйрөттү, ар бир кыйынчылык өтүп кетерин көрсөттү да. Потому что бир учурларда мындай ойлосом квартплатама бергенге акчам жок, тамак ашыма акчам жок, жол кирем акчам жок, бут кийимим жок, эми прям ноль да, жумушум жок, эртеси квартплата бериш керек. Ошондой ситуациялардан деле чыгып кеттим да. Анан ал ситуациядан чыкканда кийин уже мындай действительно мындай Кудайым берип коет эткенде күтүлбөс жерденчи ошон үчүн канчалык оор болбосун, канчалык эмет болбосун, надежда умирает последний деп коет го. Үмүт өчпөйт, Үмүт өчпөйт. Ошол катары ушу мындай никогда мындай эме не сдаваться дегенди үйрөттү да. Кандай кыйынчылык болбосун, любой нерсенин аркасында сөзсүз түрдө жакшылык болот дегендечи. Ар бир кыйынчылыктын аркасында эки жакшылык турат деп коет, ошол сыяктуу да. Ошол кыйналып турган кезде акча жок, тамак аш жок, кийим жок деп атпайсыңбы? Ошол кезде өзүңдү кандай ичиңде кандай сезимдер толкуп жатты? Мен негизи өзүм менен көп сүйлөшөм. Анан өзүмдү көп сөгөм да, мындай сөгөп десем туура эмес, андан урушуп деп. Бирок ошол учурлар мени мындай мурун жалгыз жүргөн адам десе бир кыйналган страдать эткен кинодо бияктан кайгылуу музыкага кетатат, мындай жалгыз жүргөн сезилчү да. Анан мен почти 1 жыл 8 ай жалгыз эле жүрдүм да, өзүм эле картел алмаштырып өтүп. Ошол учурлар көп нерсе үйрөттү. Мындай дисциплинага үйрөттү. Мындай бирөөнө ишенбөөгө, бирөөнөн үмүт өтпөөгө үйрөттү. Ар бир адамга ишене бербөөгө үйрөттү. Ушу өзүм менен өзүм внутренний голос менен сүйлөшкөнгө үйрөттү десем болот. Айтор мындай санап отурсак өтө көп да, мындай пайдалары дагы. Бирок жаман жерлери деле бар да, мындай акыры мындай жалгыз жүрө берсең мындай чүнчүп да кетет экен адам бара-барачы өзү менен өзү эле жүрө берем ойлор менен. Ошо мигрант күндөрдөн эң эсте калган окуяны эстесең? Москвада жүрүп анан жалгыз жүрүп тажап кеттим, анан дос балам чакырдым. Кел экөөбүз иштейбиз бияктан жыргалы. Мен оюмда планым мен баягыдай эле досум келсе экөөбүз чогуу алып жумуш таап коюпту, жумуш иштеп экөөбүз короче болуп кеттик да. Анан досум келди. Келип эле биринчи күн келер менен короче акчасын алып бир документ бүтүргөн бирөөнө бердим. Берсем уктатып кетет атпайбы? Экөөбүздүн тигинин акчасы жок, менин деле акчам жок, ал деле кыйратпайт, мен деле кыйратпайм, тиги Жангелди. Анан ошол күндөн баштап ушу байкуш мен өзүм кыйналып атканым аз келгес досумду алып келип аны кошуп экөөбүз 1 жыл эле кыйналдык да. Байкуш эртең менен доставиться деген бар, мына документ доставка кылып иштейт. Эртеден кечке чейин байкуш иштеп келип 1000 сом таап келет, документи жок. Ал 1000 сомдун жарымына тамак ичебиз экөөбүз. Жарым жол киресине келип эртеси жок калат. Ошентип 4 ай жүрдү окшойт дос балам. Ошо кеткичек деле байкуш бал кыйналып родной кечирип койчу да. Карызың бар турбайбы? Алда балада жок, карызым жок. Мен карызга ар дайым таккын вообще мындай бирөө. Эми ал дос менен деле аз эле постоянно чогуу доспуз, анан просто мен жалгыз страдать этким келген жок да. Ал досум дагы өзү мындай үйдө единственный эркек, анан кичине ата-энеси мындай бапес деп чоңойгон сыяктуу бала. Анан бирок уже ошол жерден жүрүп мындай канча убакыт жүргөндөн кийин уже мен менен жүргөндөн кийин келгенде мурун кичине мындай тата деген бала болсо келгенден кийин уже мындай уже мужик болуп калды да, кадимкидейчи уже. Сенин оюң боюнча ошо адамга өзгөчө жаш кезинде бир жака чет жака чыгып келүү мындай пайдасын береби? Албетте. Мындай сөз бар кыргызда, тил билсең дил билесиң деп. Тилчелик кругозорду расширять эткен бир дагы эме жок да. Тилин үйрөнгөн адам мээси өтө баттан өтүшөт экен да. Сен ошондо мигрант болуп жүргөндө ыр жазганды токтоткон жоксуңбу? Жок, мен эми башында жазган ырлардын текстин көрсөңөр эми күлөсүң да. Ан тебя вот это забыть, зашел, вышел, улетел дегендей. Повернулся. Азыр ошолорду эстесең мындай күлүп окуйсуңбу? Бетим чыдабай кетет. Кээ бирде келтирип эски кыргынды коюп. Мына муну угуп көрсөң, сен эски кыргын дегендечи. Ал кезде шедевр көрүнчү да? Ал кезде деген чоо мен дүйнөнү багындырып койгом да.
ошол менен ал учурда ал ошол кезде сен мындай эметчү элең, ойлочу элең, жакында ушундай сахнага чыгам, ырчы болом, атактуу болом, популярдуу болом деген ойлор бар беле? мен 100 ыр жазып келгенден кийин 100 ыр жазып бияка келдим. 100 ыр жазып едиңби? Жок тиги эме Москвада жүргөндө 100 ыр деген неме бар го. 150ден деле ашык негизичи, мындай демкаларым чынан жаздым да анан уже кичине мындай тилим өнүп, уже читать эткенди үйрөнүп калдым да. Негедир мындай ичимде нереальный неадекватность бар болчу да, потому что мен музыканы баштасам болду, айрым, бүт, короче. СНГ чыга албасам да Кыргызстанды айрым деп балдарым да ушин дос болду сураса дагы тамашалай берчүмүн да мындай Айбектен дос балам бар, анан бар дөңгөлөм чатап берип койчу доска деп машинам эметсем божок айтам аркы берки десе мен көрдүм ырлар жазып атам, мен азыр чыгым кийип поднялся болом, бир дерзкий машина алам, ошондо мен сенин алдына отуруп алып өңөрбөйм десе ха бирок ошондо эле негедир мындай ишеничим бар болчу да мен музыканын болоруна, эме болоруна. Себеби буга чейин Москвада канча жыл жүрдүм. 3 жыл мурун кайсы кийим кийип кетсем ошол кийим эле кайра 3 жылдан келдим 2000 рубль менен. Анан папам да айтып калды, жүрө бересиң аркы берки эме деп. Анан эми 1 жыл убакыт бергиле. Вот мен 1 жыл строго музыка менен заниматься этем. Болсо болду, болбосо силер любой сөздү айтып кал, мен ошону кылам. Давай деп папам ха деп. Анан барып эле биринчи взлетаю деген ырды жаздырсам эле курултайдан кичине кетпей калды лайв версиясы. Анан Golden Tbilisi деген бир грузинский каналга тиги тааныш бир эмебиз. Гириз алар алып калды. Гиризген элертес 20 000 бөлө Spotifyга кирип ыр взлетать этип кетип калды да. Жарып кетти, Ыр жарып кетти. Эми биздин Кыргызстанда эмес, бирок башка тиги Грузия жакта. Анан ошондон түшкөн акчаларга кайра өзүм творчествомо салып, өзүм параллельно Канча түштү ошо биринчи гонорар? 40 000 сом. 40 000 сом. 40 000 сом. Канча күндүн ичинде? 3 айда. 3 айда. Ошондо биринчи чыгармачылыктан сен өзүң жазган ырдан түшкөн акча кандай болот экен? Өтө ширин болду да, мына как будто 2 тортты менен коюп бир жегендей да. Тамаша 3 тортты да койду. Биринчи гонорарың анда ырчы катары, рэпчи катары 40 000 сом болгон турбу, 40 000 сом болгон да. Эмне кылдың ал акчаны? Ыр жаздырдым. Кайра ырга эмет. Ошонун акчасын албеттен жаздыргам. Жок. Албеттени деген мага дос балам музыкасын жасап берген. Мен өзүм иштеп анын сведениясын кылдыргам, ошо взлетай чыккандан эле ошо биринчи ырым аткандан эле мен токтотпой эле экинчи ыр жаздыра бердим да сразу. Анан 3 ай өткөндөн кийин сен ошондо пандемиядан кайтып келдиң да, Россиядан Бишкекке? Жок, мен Россияга келер менен пандемия башталды. Границаларым баары жабылды. Россиядан келер менен. Москвада бир тоже 50 000 60 000 акчам бар болчу. Анан границалар жаап койгон үчүн акчамды ала албай калдым. Анан ошо эме пандемия болуп элдер жумушка чыгып калып иштебей калбады. Анан ошого байланыштуу пандемияда элдер үйдө жатып эс алып атканда мен барып обделка кылып стройкада иштедим. Иштеп акчамды таптым да ошонун жарымын үйгө берип койдум да, жарымын болсо взлетаевды жаздыргам да. Студиядан. Взлетаевну сен ошондо эң биринчи мындай Фриман катары чыккан ырың турбу, эң биринчи Фриман катары чыккан. Ошол ырды сен Россияда жүргөндө жаздың беле же Кыргызстанга келгенде жаздыңбы? Жарымын Россиядан жазгам баштап. Жарым болсо Кыргызстандан бүтүрдүм. Ошол биринчи пандемия учурда баса ошо взлетай боюнча жакшы эстеп койдум. Взлетай мен ырларым арасында аябай топовый ыр да, мындайча айтканда 100 ырымдынчы, анан 10 ырым бар андан чыкат ыры. Анча-мынча. Анан ошолорду постоянно ырдайм, анан балдар болуп күнүнө кечине чогулуп, взлетайын ырдачы. Күнүгө пандемияда бир 2 жума взлетайын ырдадым го. Дагы ырдап коштук го, кайра жол ырдап берип коесуң. Балдар бар башка жаңы зрительдерди алып келип дейм, муну уксам жаңы рэп жазып атат депчи, балыстан чыгып атат деп. Гана деп аларга чытай деп койсоң, деп алар таң калды. Алар досторун алып келет ошондой. Эстетип койсоң ошо эмесин, припевин. И нежным взглядом ты вновь турманишь. Высоко, далеко, непременно я слетаю.
Моя панацея. Панацея деген сөз өлө жакчы эле мага. Панацея деген бул как мифический бир дары катары, дары сыяктуу, бул любой оорудан айыктырат турчу. Панацея деген аптекаларда бар го. Анан панацея деген сөз жакчы да, аябайчы мага ушул сөз аябай мындай. Современный что ли ушундай. Ошо прибегин жазып атканда, о, панацея деп панацея кошком да. Биринчи гонорарды алганда ошол өзүңө ишеним көбөйдүбү? Мен көрсө артист болот турбайбы, элге кызыктуу болот турбайбы, менин деле аудиториям тапсам болот турбайбы деген ойлор келдиби? Мурду чаргычакты уверенностьтен билбейм да, эле болсо уже взлетающий 40 миң алгандан кийин уверенностьтен аман калып калды. Ты чё? Я чё, звезда-то не знаешь, что ли? Аябай болду мындай, мен үчүн өтө мындай. Ушундай да болобу деген сыяктуу, кандайча деп мындай элестеткен эмесмин да. Аябай таттуу мындай, о, мына, мына дегим келди да. Сен ушул айтып бергиле эмес. Сен ушул жолуңда сага ишенгендер көп болдубу же ишенбегендер көбүрөөк болдубу? Ишенгендер көп болду. Кимдер ишенди? Жанымда досторум, там эмнелер көп эле. Мен өзүмө ишенбей, бирок сага точно ишенем дегендер да аябай көп болду. Мен азыркыга чейин деле кээде мындай күмөн болуп кетем өзүм ушундай болуп аткан нерселеримечи. Мындай биринчи жазганда дагы мындай дальше жаза аламбы, мен словарный запасым жок калды, болду, сөзүм жок да деген ушундай күмөндөр болгондо. Бирок ойлоп көрсөң, ишти кыла берсең аркасынан жаңылар чыгып эле, жаңы эмелер болор экен да. Көз коркок кол баатыр деген ушу чынында действительно мындай кыргыздар таамай айтып койгон да. Любой бир нерсени мындай кылардын алдына келгенде моундай нерсе болот го. Аны кылып атсаң коройду мындай, кылып аткан эле. Или биздин кичинекейибизде мындай жана готовый жанагы эме бар го. Сен деген армияга болсаң чыда албайсың деп, или сен ал жумушка чыда албайсың, аяктан только кыйындар деп элечи. Барып кылсаң вроде кылып эле атасың, чыдап эле атасың мындай. Ошол сыяктуу эле баарыңарга айтарым, бир ишти көрсөңөр кылыш керек экен. Себеби эгерде адам күнүнө 18 мүнөттөн любой ишке алек 18 мүнөттөн жумшаса болот, любой ишке болот. Кофе куясыңбы же ырдайсыңбы же ыр жазасыңбы же задний сальто жасайсыңбы же передний сальто жасайсыңбы, 18 мүнөттө любой кесипке англис тилби, орус тилби эгерде күнүнө 18 мүнөттөн бөлсө 3 жылдын ичинде андан өткөн адис жок болуп калат экен. Чебер болот, Чебер болуп калат экен да, прям эгерде күнүнө 18 мүнөттөн. Мындай айтып коюш оңой эле, аз эле да, бирок кыларга келгенде мисалы тил үйрөнүп атсаң, тил үйрөнүп атасың же гитара үйрөнүп атсаң, гитара үйрөнүп атасың же любой эле иш, күнүнө 18 мүнөттөн ошо маани берсең, ошол нерсе 3 жылдан кийин сенден өткөн мастер жок. Мына мен сыяктуу эле, например, мен деле вот 3 жыл мурунку опытым менен азыр салыштырсак, мындай 3 жыл мурун мындай эле. Сен жанагы карьеранын башталышында таксини да айдап калдым деп айттың да? Такси айдоочу болуп жүрдүм, анан бир убакыттын көбүн таксиге, анан калган убакытты тиги чыгармачылыкка жумшадым депчи. Ошол жөнүндө айтып берсең. Мындай да карындашым келет окууга тапшырып ошол учурлар. Анан карындашымды күнүгө тиги Новополовка жеткирип турам такси мененчи. Эмеден. Анан параллельно иштейм, тапкан акчамды творчествого салам. Анан мындай болуп калды, таксиде иштеп жүрүп эле, клиенттер отурат. Анан кечке жерде ташап кетесиң, анан ырларың толтургандан клиент менен сүйлөшүп эле, анан сразу байкайсың да, сүйлөшүп баштаганда эле сөздөн общительный киши болсо эме мындай нормально болсо эме керсеген аркы болсо анан чыкпай каласың. Мен ырларым бар, угуп көрбөйсүң мындай. Чё скажешь аркы там. Мен деле кыйын жазбайм, бирок мындай баалап көрсөң, реально айтчы, болбосо болбойбу деп эле айт, эгер болсо болду деп айт, мен тарымайм десем, давай дейт. Дреп чытай деп турган фитнен коюп, мол деп эле элдер жыргап чыгып баратканда 200 сом 300 сом чай берип коет, давай деп эле сүйүнүп каласың. Өлө сүйүнүп каласың да, анан чын эле десем, о, брат тагам, сенчи деп мындай мотивациядан берип коюшат. Жумуш бүткөндөн кийин дагы
дос балам экөөбүз бир фитте айдайбыз баса. Ал ночь иштейт, мен день иштейм. Машина аренда. Ал день иштейт, мен ночь иштейм, ночь иштейм. Машина аренда. 700 сом аренда беребиз. Ал 350 сом чыгарат, мен 350 сом чыгарат. Ал день иштейт, мен ночь иштейм. Ошондо арендасын бере албайбыз. Аренда бергенде эле аренда бербеш 4000 сомдам да ойлосоңчу. Анан экөөбүз бир машинаны вообще эс алдырбай күнү-түнү айдап өлө бакты да. Анан ошол в основном ошол жерден биринчи аудиториям чогулттум десем тоже жаңылбайм, потому что ошо таксиден мени ырдап бергенде ошондогу ырларымды уккан адамдар азыркыга чейин аябай поддержка кылып эметип. Такси айдаган күндөр сени эмнеге үйрөттү деп ойлойсуң? Акчанын баркын үйрөттү мына такси. Вот действительно. Себеби таксини мындай майдалап, ар бир сом санашат, сомдон чогултасың, анан убактың, анан көчөдөн бирөө менен жолугуп калсаң эле жумушуң күтүп калат. Же мындай болот да, мындай 2 күн мындай эс алдың, уже карызсың да. Анан аркы күнү 1-2 күн иштеп, бир аз акча кылдың да, мунун арендасын жаап түрмедик чекти жума бүтүп калат. Анан эртеси чыгып бир аз нормально иштейсиң, бир аз акча аласың, анан эртесин кайра жатасың. То есть айтор тапкан акчанын каждый 50 сомун уже эсинде болуп калат да. Таксиде деле билет мен иштеп аткан таксиде болсочу мындай. Мен мына 1,5 жыл иштедим таксиде. Өзүмө тыңыраактын нарсеге алган жокмун да, вот реально да. Вроде күнүгө иштейм. Эмнеге берекеси жок болду? Күнүгө көрүп чытай дедим да койду. Иә. Берекеси жок болду акчанын, кандай? Берекеси жокпу десем да туура эмеспи, просто чогулбайт да. Күнүмдүк жашоо эле кетип калат. Күнүмдүк жашоо эле дейин, тамак ашаң кетет, аркы берке аренда бересиң, сен элестет, ойгондуң уже эле карызсың. Уже эле карызсың, иштебесең минуссың. Дагы иштесең дагы минуска кете бересиң. Анан убакыттын баркын, акчанын баркын действительно такси мындай мен үчүн көрсөтүп койду да. Анан ар кандай адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөтөт болуш керек. Баса, канак элдер менен сүйлөшкөн. Мен азыр вообще любой адам салам алейкум деген эле из отпорттан көрүп турайынбы? Уже настроениясын билип койдум да, мына более средний 70-80% койду. Эме психолог болуп каласың ба? Ар бир адам менен Окуп каласың ба адамды? Мен 9 бүтүп келгенден кийин дагы эме жумушка кирип калдым. Тиги байкем, Изот байкем ушу жумушка киргизип сүрөт сатасың. Жана тойлордо барго сүрөккө тарт алып кетти. Байкем сүрөттү албайсың депчи. Моментальный фото. Моментальный фотограф. Анан күнү ар кайсы адам менен сүйлөшөп, бир 200 адам болсо, бир 3-өзү иштесек, ар бирөөбүз 70 адам менен сүйлөшүп чыгабыз да, уговаривать этип сүрөттү албайсызбы деп. Анан ушундай адамдар менен сүйлөшүп эле, андан кийин официант болуп эле, ушундай адамдар менен сүйлөшүп отуруп эле, андан такси болуп эле, ушинтип келип отуруп, мынтип маска болуп ушинтип айланып келип отуруп, адамдар менен сүйлөшкөндө действительно психолог болуп калат. А дегенде эле уже нары жагын кырысында уже маанайыңчы. Анан бул адамдардын настроениясын считывать этип калган, бул еще в основном эмеден да болот экен. Кичинекейинде кыйынчылык көп көргөн балдар, кыздарбы, балдарбы, мындай ар дайым ар бир адамдын маанайын считывать этип, настроениясын считывать этип отуруп, уже автоматически кийин жашоосунда ушундай считывать этип катканда, комнатага киргенде эле салам алейкум дегенде эле чук анализ кеттигинди маанайы. Эме деп коет да, эмоционалдуу интеллект деп коет. Эмоциональный интеллект. Билет турасыз братан. Адамды сезип, мындай баскан турганын, тиги настроениясын, маанайын окуп коет да. Бирок ар бир адамдын маанайын окуштун деле кажети жок, потому что ар бир маанайын окуп эметсең, сен тоже өзүңдүн энергияң коротуп, ар өзүнөн өткөрүп, анча-мынча нерселерге деле мындай көңүл бурбай койгон туура экен да. Акылбай, карьера башталып жатканда, сенин чыгармачылыгыңа ишенип, сенин талантыңа кандай бир дем берген адамдардын мааниси, ролу канчалык чоң деп ойлойсуң? Өтө чоң. Анткени мен биринчи ырымды жазганда, мен жакындарга эң чоң ушул эме да бирөөнө көрсөтүп берипмин, мондай кылдым деген барьерди эметипчи, мага бирөө күлүшү мүмкүн, бирөө эмечи мүмкүн. Анан ушу именно ушу мен баштап атканда ушу дос балдарыма жанымда иштетип бергенде, о нормально болуп калды деген мен үчүн аябай мотивация берчү эле да. О депчи, эми потому что сен азыр го эми түшүнүктүү толтур адамдар творчествомен знакомый, баары билип, ушундай эметип,
ал учурда менин стилим да жок, эчтекем жок, мындай жаңыымдан ноль. Изденип жаткан кезде? Изденип жаткан кезде, ушу изденип жаткан учурда сени эч ким тааный элек учурда байкапай моң соң экен деп мындай эметкен адам өтө маанилүү да. Ошолордун себебинин аркаларынан эми бирөө жакшы айтат, бирөө жаман айтат, бирок ошолор аркылуу сен дагы күчтүүрөөк болуп дагы опыт алып кетет экенсиң. Ошон үчүн менин жашоомдун башында поддержка берген ким болсо дагы, поддержка бербеген бирөө болсо дагы баарыңарга чоң рахмат. Силерге ийгилик. Мисалы эми азыркы биздин чыгарылышты көрүп жаткан өзгөчө жаштар бар да. Анан алардын дагы кандайдыр бир талант жөндөмдөрү болушу мүмкүн да. Бирок ал талантты мындай башкалар байкай элек да. Бирок алар ичинде сезип турат да ошол талантты, ошол жөндөмдүчү. Анан эгерде ошол талантты мындай ачкандан уялып жатса, же өзүнө анча ишеним толбой жатса, кандай эмне каалайт элең ошол адамдарга? Маманлуу болот кайда тамаша. Аларга коркпогула жигиттер. Коркпош керек. Коркпош керек эчтекеден. Эми карабайса бул дагы жанагы союздун эмесине бир нерсени туура эмес кылсаң, эй деп монтип аябай мындай паника каталгандан коркобуз. Азыркыга чейин каталгандан коркобуз, бирок жок, коркпош керек. Именно каталар аркылуу мен вот канча ката кытырдым жашоомдочу. Мен билип туруп, карап туруп дагы мындай ката кылган күндөрүм болду да. Бирок ошол каталар аркылуу да күчтүү болот экенбиз да. Негизи адам эле бул ката кетирет. Кайра ошону исправлять этет, ката кетет, исправлять этет. Биз өзүбүздүн натурабыз ушул экен да, биз ошибка кылат экенбиз да, кайра үйрөнөт экенбиз. Ошибка кээ бирде жанагы ошо айтып койгондой эле мындай, он билип туруп эле ошибка кылып коет депчи адамдар. Негизи мындай бизде көрүп жатпайбыз жашообузда, мындай билип туруп эле расчёттоп чик. Демек, ката кылгандан, туура эмес кылгандан коркпош керек, Коркпош керек. Тартынбаш керек. Вот эгер действительно ичиңде бир нерсе мындай мону деп эметип атса, ушул нерсе тартып атса, барып кылыш керек. Ошону көздөй чуркаш керек. Мына быть бомжем трудно дейт. Быть музыкантом трудно, быть спортсменом трудно, быть ведущим трудно, быть строителем трудно. Так что выбирай свое трудно, да это какое трудно хочешь. Бомж болуш трудно, номер один болуш трудно. Быть президентом трудно. Трудно, любой жерде трудно экен да так. Быть рэпером трудно. Трудно. Какую трудность хочешь? Выбирай свое трудно да твое. Болды, раундқа дейбе. Микрофон ұстап қойды. Сонун. Сенин аудиторияң ким? Сен уккандар көбүнчө бул кандай адамдар? Мен уккандар өтө акылдуу, образованный, баш иштеген, сулуу, өзгөчө. Тамаша. Мен уккан аудитория номер 1. Ошо аудитория эми сен концерттерде көрөсүң да. Же сага келип мисалы. Мен аудиториям нези аябай бешеный вот. Ошол эмелерди сүрөттөп берсең адамдарды, кандай адамдар орто эсеп менен? Канча жаштан канча жашка чейин жигиттерби же кыздарбы, көбүнчөсү ким угат? Эми концерттерде көргөндө в основном 80% кыздарды көрөм да. Мен өзүмдү башында как мындай эркекпиз анткени эсикөзгү вайп албетте деп өзүмдү как вот мой стиль деп мындай эркектер эме катары өзүмдү жакын көрчүмүн да, бирок почему-то кыздар көп болот. Анан менин аудиториям бул ушундай кызыктуу история болуп калды. Башында келип сенин балдарың угат депчи, анан балдарым, андан кийин бирөө келип сени там байкелерибиз угат, излерибиз угат, анан сени мамам угат, папам угат деп. Андан кийин келип сени үй бүлөбүз менен угабыз деген да. Анан бир выступление барсам, абушкаларда кантип эле абушкада мындай там байкелерде болгон орус эмелер аталар улгайып калган. Давай сфотоемся деп көз. Тааныдың, да мындай. Ошо биздин аташкалар эмес мындай. Орустар бар го мындай жагандай эме джип айдаган мындай бир неординарный орустар болсо, который мындай как байкер сыяктуу болгончу, ошондой Субару айдаганбы? Субару айдаган деп элечи. Анан деп таң калып атпаймынбы? Күлө беришет да ошо аудитория. Бирок көбүнчө кыздарды атасың, э? Кыздар. Канча жаштан канча жашка чейин? Эми көбүнчөсү 18 жаштан баштап 30-35. 45ке чейин барды. 45ке чейин барды. Шаардыкпы же аймактарданбы? Өтө аралаш. Аралашпы? Ушу меники мындай аралаштым да, ар кайсы жактан эметкенчи. Эмне үчүн сени угат деп ойлойсуң алар? Эми биринчиден мен эми өзүм мактаганды окуп албайм, бирок мен өтө уникальный музыка жазам да. Музыкам уникальный. Уникалдуу музыкаң. Кыргызный колорит,
мындай ар бир адам өзүн таба алат деп элестетем. Ар бир адам мен ырларымды жазып атканда мындай бир асмандан алып тияктан алып анан мондай кылбайм. Менин оюмча мындай да, сен адамдардын ички жан дүйнөсүндө болуп аткан сезимдерди чагылдырып бересиң да, музыка аркылуучу. Анан ошол сезимдерди адамдар сенин музыкаң аркылуу тааныганда, могу музыка мага жагат, могу вайбка кирип, мен түшүндүм, музыканы түшүнбөш керек экен, музыканы сезиш керек экен да. Сезиш керек. А сенин музыкаң мындай жакшы сезилет да, мындай кандайдыр бир вайбка кирген кезде, мисалы иссыкуйский вайб, эс алууга баратканда, мисалы достор менен жакшы компания, это иссыкуйский вайб, летом смело отдыхай, мисалы кайгыргың келип атканда байландым, карагат, ушундай. Сен ар кандай вайбтарды бересиң да, ар кандай настроение берген үчүн адамдар ошол сезимдерди, ички жан дүйнөсүндөгү сезимдерди тааныган үчүн ошон үчүн угушат да. Антай турган болсоң мындай бир четтен карасар эме да болбойбу. Кээ бирөө ырда албайт. Бирок тексти күчтүү да. Уксаң ырда эле эмес да. Деп коет. Бирок просмотрлары там изучимч. Кээ бирөө ушундай идеальный музыканттар билем мен эмчи. Прям тилимен чаң сапырат да, ушундай музыканттарды билем. Бирок аларды көп адам билбейт, напримерчи. Алар менден кыйын гитара ойногон боюнча, эме черткен боюнча, музыка боюнча. Бирок эмне? Рамкаларда калып калышкан шаблондордо. А меники против рамки, всегда против правил. Даже мен жүргөмдө тойдо элдин баары костюмшум жүрөт, мен каалаганда жүрөм деген сыяктуу. Эркинчилик да. Музыкада дагы творчествода. Сен өзүңө чектөө койбойсуңбу? Өзүмө чектөө койбойм. Мен өзүмдү как рэпер эмес, как музыкант катары көрөм да. Сенин ырларың ошо мен байкашымча мындай аябай мелодиялуу да. Мелодичный, да. Мелодичный. Мындай бийлесең да болот, кыймылдасаң болот. Ошондой да. Кээ бирлердики рэп оор да. Анткени аны угуп атканда сен анын сөздөрүнүн ылдамдыгына сен ойлонушуң керек да. А сенин музыкаң, сенин чыгармаларыңды адам сезиш керек. Сезиш керек. Сезиш керек. Ошо настроение кириш керек да. Ошон менен айырмаланасың го деп ойлойм да. Сен жана кичинекей кезинде жана синтезатор, анан үйдөгү жана шаңдуу, шайыр концерттер болуп турганы менин оюмча сага таасир этип, анан сен чыгармачылыгың аркылуу азыр ошол мелодияларды түзүп жатасың да. Ошондой эле го дейм негизи чынында да. Анткени карындашым бар да менин, рахмет. Кышкы суукта залчу өлөт, анан ал учурда жана одноклассник, моноклассникке чыгып чыгуулар, анан жүрө деп барып анан телефон алып видеого тартат. Папашанын аппаратын саясында анан микрофондун стойканы коюп, анан фон жакшы фон керек да. Эме бар го тиги. Идиштерди койгон жанагы эмечи. Кухонный гарнитур. Ошол жакка витти коюп туруп, камераны коюп, стройкам тоңуп атат тиги залдачы. А бизде тиги чоң үй бар, анан тиги отдельно дагы эме бар, тиги кышкысын тиги эмеде. Анан от жагылбайт аяга. Тиги чоң үйгө от жактыр эмеспиз да. Анан ошол ал жакта стройка музда видео тартат. Бир ырдайм, анан кайратат. Съемка билесиз го, бир жакка чакырганда эле салам алейкум достор деп кайра ошол сыяктуу стройкам кармап ырдап эмеге одноклассникке киргизип эле лайк алып эле, короче. Ошондой эле, ошондой эле бар болчу. Клип чыгарча турбайсыңбы? Кирип эмес, мындай кавер видеодочу. Досума да айтып жүрчүмүн, келип жүрүбүз. Камера алалы бир жакшы. Гитара бар бизде. Видеого таралып, ковер кылып тарталы, YouTubeга киргизели, акча табалы десем, досум ишенч эмес көпчү. Мен ошондой эле мындай ой жүгүртүм бар болчу да, вот почему бир камераны алып, видео тартып, ырдап, YouTube'тарга киргизе бериш керек деген сыяктуучу. Сенин 50-60-тай ырларың жарык көрдү, бир 50 десем болот го дейм эле. Көбүнчө козгогон темаларың? Мен кем козгогон темалар басандам 60%, 70% сүйүү жөнүндө го дейм. Сүйүү жөнүндө 30% ушу мен ошо рэперский частьтын да. Лайфстайл. Достор, машина, жашоо, анча-мынча жерлерде тоже. Саморазвитие деген сыяктуу мотивация. А ушу 50-60 ырларыңдын баарын алып туруп бир эле ырды калтыр десең, кайсы ырды калтырат элең? Доскени калтырмакмын. Доске?
потому что доске бул өтө мындай маанайды көтөргөн, тексти да өзүмө жагат. И мен жашоомдо тоже бир ошо жаңы ушу становление болуп келаткан этаптарында жазылгандырмын да доске. Доске аябай жакшы көрөм да. Жүрөгүмдө бир арган өзгөчө бир орун алган. Доскени калтырмакмын. Экинчиси уже байландымды калтырмакмын. Байландым. Потому что байландым аябай жагат өзүмө негедир обону, анан дин музыкалар бар го жана. Ошону тиги Данияр экөөбүз отуруп анан мелодиясын таппай атабыз, анан алчы деп анан мен айтып атпаймынбы? Болгондо десем чертти. Анан экинчиси болсо уже деп чертесин деп анан ошону мен ойлоп тапкам, анан тиги чертти койду, тос отурду, ошойдон чыгардык. Ошо байландым баса жаздырып атканда ошо байландым карагаттарды эмне кылып жаздырганбыз? Жай, Жалартис, 17-этаж. Анан биздин аппаратурабыз жок. Акчабыз деле жок дейм аппаратурабыз кеметтен. Анан микролап деген колонкалар бар. Жана DVD колонкаларычы. Ошолорду коюп, тиги наушникти кийди, мындай микрофонубуз бар болчу тиги. Жиктикен. Анан отуруп микрофонду кармадым, байландым да. Үйдөн элеби? Үйдүн ичинен эле, анан үстүнө төшөктөр ыргытты. Анын үстүнө дагы бир плет ыргытты. Дагы 5-6 кат кылыптан ушуну Звукоизоляция кылыппы? Звукоизоляция. Терде отам дем Жалартис 17-этаж үйдө жок ысык болот го. Ырдап анан ошону жаздырабыз, карагат, байландым. Экөө тең хит болуп кетти. Болбосо эч кандай оборудование меткен жокпуз, например. Шарттар жок. Шарт жок. Мындай эле бир обычный колонканы алдык, өткөрдүк, жаздырдык, кетти, кирип кетти. Ошол. Байландымдын тарыхы барбы? Неден улам жазылып калды? Байландын тарыхы бар. Бул ушу экөөбүздүн сүйлөшкөн кызым экөөбүздүн мындай вообще бирибизге мындай бирибиз менен кырлышып, ызычы болуп кеткенбиз, экөөбүз урушуп кетип, анан ошо Балыкста жүрөм. Экөөбүз кырышып атып, ушундай жиним келип аткан, анан барып экинчи этажга көтөрүлүп отуруп, анан ошо ыр жазайын деп телефонду алып чыгып ошо ачуум элек кана, ошо ачылуумду буруп келейин дедим, анан байландым, ыр жазып туруп анан буруп кетти дебейчи. Шагыр эле чык эле бир жарым сааттын ичинде жазып койдум. Шыр кетти, Шыр кетти. Анан дос балам келип отурду. Ошол отуруп байландым мен өзүңө, өзүмдү карайм күзгөдөн, баш ийбей сенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө, типа башыңды ийбей сенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө, жүзүмдө ширин деп ошо жазган. Дос балам келди, дос балам экөөбүз отуруп, дос балам отурганда дагы ошо турат кулактарым делейип деген жака такалып калгам. Досум отуруп турат кулактарым делейип, дальше шытыр кетип калды. Ушинтип даяр болду, келди, жаздырдым да. Мындай окуясы бар негизи. Демек, бул ырдын өзүнүн бир энергетикасы бар турбайбы? Ырдын өзүнүн энергетикасы бар. Мен мындай өлө ачуум келип, мындай ай деп келип, мындай Түңүлүп турган кезде. Түңүлүп тургандачы, сен адам болбойсуң деп туруп жазгам да. Алчыда дагы өзүбүз кичине мындай эмоция калдырып, кичине жаштык эме учур окшойт. Ошо эмоция менен жазылган алар. Сен ушул өзүңдүн чыгармачылыгың аркылуу адамдарга эмнени жеткиргиң келет? Мен өзүмдүн чыгармачылыгым аркылуу кандай кыйынчылык болбосун, кандай учурлар болбосун, биринчиден өзүңө саморазитияга, өзүңө ишенип, башка бирөөнү күнөөлөбөй. Биринчиден алат. Мен жашоомдо бир кандай бир көйгөй пайда болду, мен күнөөлүмүн. Менден башка эч ким ал тиги күнөөлүү эмес. Жоопкерчилик өзүңдө. Жоопкерчилик өзүмдө. Жаңы жазган альбомдо ушундай ыр бар. Кто-то только слабый кого-то винит, тенч. Будь оригиналом, будь собой инин. Если делать, то только ради фэмили. Биринчи батасын алалы атенин. Если жизнь это борьба, тогда я выхожу на ринг. Иногда играю не по правилам. Не всегда решает, говорит, это за спиной говорит. Пусть говорит. Ты скажешь, да? Я иду наверх, чтоб вершину покорить. Я вышел из гетто, тут далеко не Бали. Я взлетаю все выше, как Юрий Гагарин. Либо уж жаңы альбомда ушу Лофтер током 9-6 альбом. Түтүн дегендер бар. Түтүн башталганда эле айтам да, сөздөрү мага гана тийишелүү, аңгемемди түшүнгөндөр түшүнөт, аз болсо дагы берекелүү, боло берсин ар бир өткөн мүнөт,
кайран балалыгым көз ачып жумганча жетилип чоңойдум, кайда баратамын, керексиз адатымды кайрадан койбодум. То есть башталганда эле сөздөрү мага гана тиешелүү. То есть мен ырлар менен бир политиканы үгүттөп эметким келген жерим жок. Мен ырлар менен элдерге жеткиргем деген күчтүү болгула депчи, мындай жашооңду өзүң өзгөртүп аласың. өзүмдүн колума карма дегенде мындай жашооңду мындай. Ошол эле түтүн деген ырда бар. Талашып, тартышып, адашып бир, жарашып, ажырашып баары бир, сыртынан жалтырак, ичинен кир, душманым өзүммүн, душманым тил. Эми чын айтканда биз өзүбүзгө өзүбүз душманбыз да. Өзүбүздөн өткөн душман жок го дейм. Өзүн мындай не предавать себя, сатпаш керек, өзүңдү өзүң. Анткени мун баары меники ушундай өзүмдү канча жолу бир нерсени кылам деп анан өзүмдү көп жолу саткам да, мындай кылбай койгом, мындай анан ошол нерсе бара келип мындай. Акылбай, бирок ошол эле учурда мисалы рэптин тарыхына кайтып келсек, рэп 70-80 жылдары Америкада жанагы афро-америкалыктар чыгарганда, анан алар эмне жөнүндө ырдап баштады? Алар ошол теңсиздик жөнүндө, расалык жана дискриминация жөнүндө, жашоонун жана оор шарттары жөнүндө, анан бизге көңүл бурбайсыңар, бизди карабайсыңар деген темаларды көп көтөрүшкөн да, рэп аркылуучу. Анан бирок сенин чыгармачылыгыңда өзүң баамдап белгилеп кеткендей, сүйүү, анан ички сезимдер, анан достор, анан лайфстайл, бирок кандайдыр бир сенин граждандык мындай позицияң билинбейт да. Мен негизи биринчи ыр жазганда ушу Москвадан. Ким экенин айтпай эле коеюн, бирок бир тоже мен карап турган бир политик байкебиз бар, өтө сыйлайм. Ошонун аркасынан карап ошого ыр жазам деп жаза албагам да. Анан ортодон митинг болбодубу? Жанагы октябрда. Башында жаз баштам, башында деле жаз баштаган, анан бирок мен көрдүңөр просмотр алып жакшы кеткен да, ойлочу. Анан ушул позицияны качать этейин дедим, бирок бир чети ошол учурда дагы именно политическийлар көп болуп аткан. Улук Манапа байкебиздин дагы жайлары болуп, анан ал жака кирбей эле коеюн дедим да, мен как будто ушундай изучуунун аркасынан. Сенин темаң эмеспи бул, Жок, менин темам эмес болгондо мен ырларым деле бар негизи, чамчачанан мен азырынча кажети жок деп эсептейм. Ошол учурда, например, ушундай эле ырдап эметсем, как будто ошол учурдун митингдин хайпы менен чыгып кетемби деген эмелер болгон. Анан мен андайды каалаган жокмун, мен ырчы болсом дагы мындай достойно деген сыяктуу. Бирок мисалы сен тарыхта калгың келеби? Ооба, албетте. Мисалы Тупак Шакур бар, эмне үчүн ал легенда же Боб Марли? Анткени алар адамдын проблемаларын көтөрүп чыккан да. Алар жөн эле мындай келе бийлейли, келе шаңды бололу, шайыр бололу деп мындай музыканы чыгарган эмес да. Алар музыканы инструмент катары колдонгон да. Ошондуктан сен ойлойсуңбу, балким кийин келечекте Фриман деп аты деле айтып турбайбы, эркин адам. Ошо эркиндик үчүн, кандайдыр бир прогресс үчүн, өзгөрүүлөр үчүн чыгармачылыгында ошол үндү да көрсөтөт деп. Мен эң башында эле баштаганда позициям, мен биринчи акчада бутуман тура алайын, анда өзүмдүн музыкамды кылам деген оюм бар болчу. Бирок взлетаю болуп кеткенден карман албай кеттим дагы, албетте берип салдым. Анан кайра карман албай кеттим да, кайра эсик-үскү байып берип салдым. Менде ырлар толуп турат негизи, андай сыяктуу көз караштарды, туура айтасың, мен да ал нерсеге кошулам. Боб Марли менен Тупактын бул андан деле башка ырчылар толуп турат, которые көйгөйдү көтөрүшкөн, бирок алар тарыхта калган жок. Себеби эмнеге айтайын, эки айырмасы бар да бул жерден. Тупак менен бул Боб Марлинин бул элге көргөн камы бар болчу. Элди ойлошкон, Элди ойлошкон. Тоже Боб Марлинин концерти бесплатно болгон. Элдерге келип Боб Марлиден элдер келип сураса, мындай эле бекер эле акча бере беришкен да. Жана видеосу бар го. Сиздердин эң кымбат эмеңер эмне дегенде, жизнь дейт го, жана айтып берген бар го. Сен Боб Марлин көргөн эле видеосун. Моя самая дорогая в мире это моя жизнь деген сыяктуу. Анан булардын көрдүңөрбү, элге көргөн камы бар. Ошон үчүн элдер буларды көтөрүп алган да. Менде да андай ойлор бар.
бирок менин оюмча азырынча ал ырларды кичине кое туралым ар жакта мындай шкафка салып чаңдап майлап. Планда бар экен да? Убактысы келгенде эгерде биз любой жерде эл мененбиз, любой жерде эл менен мындай деле тамашалай берем, эл менен депчи. Эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Кыргыздар жөн айткан эмес да? Атактуулук, популярдуулук сага эмне берди деп ойлойсуң? Могу стильный сакалды да. Популярдуулук мага эркиндик берди биринчиден. Кандай эркиндик? Убакыттын эркиндигин. Мурун эрте туруп жумуш кылаш керек болсо, азыр убактым бош. Каалаганда турасың. Каалаганда турам, каалаганда басам, бүт убактым баары өзүмө бөлүнгөн. Бирок каалаганда туруп каалаганын эметкен эмес, эркиндик экен бул эми. Ар бирөөнүн өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша да. Менин оюм боюнча эркиндик бул дисциплина. Вот дисциплинасы бар адам, бул бир жакка бараткан адам, жана өзүн жеңген адам да булчу. Бул адам действительно мен үчүн свободный да. Вот калып атасың, бирок жебей койдун, например. Бул адам күчтүү да, жана Лев Толстойдун ушу «Круг чтения» деген китебин окуп калгам. Тот, кто победил другого, тот силен. Тот, кто победил себя, тот могущественный дегендейчи. Анысы кандай? Эми любой жакты эле ошо эме го, биринчи очередте өзүңдү жеңүү да. А финансылык эркиндик бердиби? Финансылык эркиндикти вот акыркы 1 жыл, 2 жылда кичине шүгүр болуп калды ошо ага чейин. Акыркы 3 жылдар ылларым чыгып жүргөндө деле биринин артына мындай чаптап дегендейчи. Кичине кыйналып жүрдүк. Сен азыр толук ушул чыгармачылык менен эле алексиң, Только толук ушу менен эле алек, но эчтеке кылбайм. Сага кереши эмнеден келип түшүп турат? Выступлениялардан, концерттерден, музыкальный площадкалардан, YouTube'дан келип турат. YouTube'дан да чөт, YouTube'дан да түшүп турат. Ушу баса айтмакчы, ушул YouTube'ду сүйлөш керек эле, биздин Кыргызстандыкын чет өлкөнүкүндөй кылып төлөп берсин да. Монетизация, биздикин байкасаңар мындай 2 эсе аз төлөп берет. YouTube'ду эме иштеткендер качан кошосуңар деп. Балким көрүп атат. Жок, чын эле мындай несправедливо да. Конечно. Элдер бөлүп койгондойчу биз эмнебиз деле ошону эле колдонуп атпайбызбы? Туура, сен YouTube'дагы бүт видеолоруң кошсо жалпы сан канча көрүү болду? 300 миллион. 300 миллион. Нет. Ошо YouTube'дан дагы монетизациядан кичине түшүп турат, Түшүп турат, конечно. Ай сайын. Ай сайын эмес, 3 айда бир алам менки. Бир квартал деп коет. Жакшы эле мындай сезип жатасыңбы же баскан турганга элеби? Эми Кудайга шүгүр эле, жакшы эле да, мындай. Мурун ырдын музыкасын бүтүргөнгө акча керек. Там жаздырган керек, клипке керек деп эсептесем азыр уже спокойно уже эсептейм да азыр. Басты жаздырыш керек. Сыр болбосо бир мисалы бир жака чыгып ырдаганын орто эсеп менен канча турат? $1 000 000 эле. Каяка эмес, бул зависимости кайсы жака болбойт. Мисалы бир концертке чакырса же Кыргызстан ичиндеби же Кыргызстандын ичинде? Орто эсеп менен. Ар кандай сүйлөшкөнгө жараша. Макул, ушул выступленияден эң көп түшкөн гонорарың канча болду? Бир ырдаганда. Бир чыкканда. $10,000 болду дейм. $10,000? Концерт. Бир күн үчүнбү? Бир концерт да целый. Анан ушул түшкөн каражаттан сен азыр эмне кылып жатасың? Үй алдыңбы же балким башка нерсе алдың? Үй алайын деп чалып жүргөм дейди башындачы. Чалып жүрүп анан бүт бар эле үй ал. Акыркы эркектин 50% успехи үй дейт анан. Ата-энемди да ошону айтып аткан. Анан Фриманден бул эркин да. Анан мен бирок негизи үйдөн машина алгым келип жүргөн да ошочо. Анан бүт баарын уктум мен, бир 99% үй ал кийин албасын дедим машинанчы. Энестен пускай это будет олицетворять мою свободу деп туруп машина алып салдым. Шүгүр, сон. Кут болсун, эмне машина алдың? Мерседес алдым, S-класс 222. Такси айдап жүргөндө кыялданып жүргөнсүң? Өлө кыялданчы мен. Фитте эле жүрүп айтып атпаймын да, дос болом экөөбүз 2 машина айдап жүргөндөн. Аябай кыялданчым дейм, ушундай машина айдасаң депчи. Анан Кудай тылам берип коет экен да, жаратканын кааласачы. Анан ушундай эбептерден себеп болду деп түркө чалып калдык машинаны. Шүгүр, сон бар. Өзүң мээнетиң менен сатып алган машина кандай болот экен?
эми сонун өткөндө тиги мойка кирип анан мага өзүмө жагат мындай машинамды жууп эметип мындай постоянно активный образ жизни жагат да. Анан бир байке келди, о машина байке өзүм алгам машинаны, өзүң ал, агым кекпен иштедим, алдым десем, о дейт, атам бай эмес. О молодец дейт байке. Анан сонда эми өзүңүн эмгегиң менен бир учурлар ойлосоң ушул нерсе бир нерсе алып келип береби дегенде күмөнүң бар эле. Азыр карасаң ошол нерсе мындай, ошол нерседен акча таап, ошол нерседен мен кайфовать этем, ошол нерсе өзүмө жагат, мен ошол нерсени тартып алганга даярмын, короче. Момундай болот. Эметип атса анан сүйүмөй кое албайсың да эми. Ушу чыгармачылыкты улантканга сага ички мотивация ушу акча табуу болдубу же болбосо жанагы ички сезимдер менен бөлүшкүң келип, ыр жазгың келип, ошону кандай алга мындай илгерилетүү болдубу? Негизи ырдаган жагат. Аябай жагат ырдаган. Вот мен вот музыканы таштабаган күндөрүм эле болбосо, башка бир да күнүм болгон эмес ырдабаган. Ар дайым гитараны алып, кайсы жерде окуп жүргөндө, мектепте жүргөндө, кайсы жерде жүргөн гитара менен жүрчүмүн да. Анан бирден бир себеп ушул ырдагым келген го дейм. Анткени азыркыга чейин деле жагат ырдаган нерсе мындай. Аябай рахаттанам да ырдаганда. Ырдабай кое албайсың, Кое албайм. Даже көчөдөн туруп турамда, зал малга тренировка барганда же көчөдөн келип барып ырдап кете берем анан. Эми элдер уялат көчөчөн карап, анан карап калса деле, бай андым. Десең эле, күлүп эле. Эми адамдар мындай дейт го, интроверттер бар, экстраверттер бар депчи. Көбүнчө артисттерге могул артист деп келип туруп учурашты дегенде артист уялып эметет го. Менден эле уялат да көчтүн көргөндөчү. Мен допустим бирөө сүрөккө түшө албай эметип атсам мына карап туруп, «Эй, сен мен сүрөккө түшө алсаң болобу?» десем эле элдер, «Ой, сен жанагы ырчып алып элең» десең эле, «Ой, деп эле сүрөккө түшүп мындай». Короче, элдер менден уялат да, наоборот. Мисалы сахнанын үстүндө туруп, сен менен миңдеген адамдар бирге мындай бир толкунда болуп жатканда эмнени сезесиң? Мындай сүйүнүч, кайф, мындай бул нерсе убагында мага эле мындай деп текст жазып эле мындай өзүмөн өзүм отуруп жыга берчимин да. Анда карасаң элдин баары сага кошулуп чогуу ыйлап сөздөрүн түшүнүп мындай эметип атса сыймыктанасың да мындай ичиңе айтсам мындай Кудайга шүгүр ушундай. Ушундай именно дүйнөдө Кыргызстанда канча 7 миллион барбы? 7 миллион арасынан тандалып мен чыгып ушинтип элдерге менин ырым жетим деп атканда эми бул да эми 7 миллион арасынан мындай эми эсептеп көрсөң миңге бир го дейм мындай ал чыгып калышынан бир учурлар мындай айтып атпайм мен кантип ыр жазып деп мындай чем-то мындай акылга сыйбагыс мындай чем-то нереальный нерсе эметчү да. Дагы деле ишенип ишенбей кетесиңби? Кээде туруп мындай вилкамен колго сайгам. Аз деле мындай. Сон негиз менден өткөн бактылуу адам жок го дейм бул аламда. Бактылуусуңбу? Сон, конечно. Сен үчүн чыныгы бактылуулук деген эмне? Жүрөктүн тынчтыгы. Бактылуулук деген. Бактылуулук кичинекей нерсеге сүйүнүп билүү мен үчүн бакыт. Кээ бирөөнө кылып атасың, бирок барктабайт да. Кээ бирөөнө досуңа бир шавырма алып берип койчу, өмүрү бой айтат набырмерчи. Андай бул кичинекей нерсеге сүйүнүп билүү бул бакыт деп эсептейм да. Ошол мен үчүн. Кайсы учурларда өзүңдү бактылуу экенин сезесиң? Мен, например, кичинекей нерсе аждайт эткем да ырчылардан аначы. Момунча чоңду берип койду. Андан кантип бактылуу болесиң? Сон негизи. Эмне үчүн берип койду деп ойлойсуң? Что-то Москвада аябай эле кыйналып кеттим. Что-то сен кыйналып кеттиң. Мону бир колдоп коелучу. Ата чүнчүп кетти депти. Билбейм эми. Кудайдын өзүнүн бир пландары бар окшойт. Балким мен бир чертам жагаттыр Кудайга, балким ошон үчүн берип койгондур. Кайсы сапатын жагат деп ойлойсуң? Билбейм, ушун негизи айтышор негизи. Негизи Мен оюмча сен жүрөгүң ачык. Думайт. Ак көңүлсүң. Мүмкүн эми ал деле. Ичиңде кириң жок да, мындай башка жөндө көп жаман ойлобойсуң.
жок эми киримде эле бар го дейм негизи мындай. Жок, ар бирибизде эми күнөө бар, ар бирибизде кир бар, бирок салыштырмалуу да. Мисалы эми адамдардын эми канча деген адам бияка келип отурду, баары менен таанышасың, эме баарлашасың, бирок сен аябай энергетикаң жеңил экен да, мындай. Оңой да сен мененчи жашоо мындай көп кайгырбайсың да. Ой, негизи даже канчалык сложный болбосун, улыбайся, завтра будет хуже дегендей элечи. Сондай. Эми бул деле айтып атпаймынбы, жанагы сөздүн башында айттым го, канчалык кыйынчылыктар болбосун, мындай кыйын деле эмес да негизичи. Мындай моуну кыла албайсың, жаныбыз кыйналып деп монтип айтып берип анан коркосуң да. Анан вроде кылып керип неметке келгенде андай деле элдер айткандай деле оор эмес да. Негизи адам оор нерсеге да көнүлөт, жеңилдикке да бат көнөт деп атпайм. Например, 24 саат адам кыйналат, общий 48 саат адам кыйналат экен эле бой иштен. 72 сааттан кийин көнүп кетет экен. Жана эме сыяктуу эле да. Бир жумушка орношкондо биринчи күн келгенде убактың өтпөйт го. Вообще. Экинчи күндө өтпөйт, үчүнчү күндө өтпөйт. Уже 4-нчү күн уже кантип уже мындай. Көнүп, уже адаптироваться этип, убакыттар мындай. Бирок атактуулук түбөлүккө эмес да. Конечно. Сен мисалы бүгүн чарттын биринчи орундарында турасың, клиптериң миллиондогон адамдар көрөт, 100 миңдеген адамдар угат, бирок эртең башка Фриман чыгышы мүмкүн да. Конечно, албетте. Эгерде сенин ушу популярдуулугуң кетип калса, атактуулугуң унутулуп калса, сен ал үчүн сынып калбайм деп ойлойсуңбу? Жок эми. Ал нерсе мен мындай болбой калса андан башка иште болуп турат. Негизи мен ушу творчестводан кийин, ушу музыка болгондон кийин, рэпти кылып үйрөнүп эметкенден кийин, например, музыканы башкача элдерге эметип, подкастта келип сөз сүйлөп отурабыз, мен шамашылык боюнчачы. Мен үчүн мындай ушул үчүнбү деп мындай ичимде эме да. Анан ушул ийгиликке жетишкенден кийин музыка тарабында азыр любой ишке көзүм мындай жеткенде, эгерде вот музыкам болбосо, вот любой иш болсун, жанагындай күнүнө 18 мүнөт бөлүп, 3 жылда эме болуп чыксын деп мен мындай даярмын да. Музыканы болбосо калса, башка иш менен алек болуп, повар, бул деле творчество. Ресторан ачып бир 30 эле кишиге тамак сап, только чакан, только мындай дорогой элдер келип мындай толтура тойгон тамак эмес, мындай кичинекей бирок вкусный болуп, Чалып кылганбы? деп белейсиңби? Ким бышырды муну? Поварда чакыргыла деп. Либо ал болбосо деле кинорежиссер, например, либо актер болуп, мен өзүм мындай киного тарткым келип жүрөт. Демек бул ыр менен эле чектелбейсиң. Конечно. Музыка менен эле, Талантливый человек, талантливый во всем дейт го. Ошол сиз жөнүндө да эке. Сен мисалы Фриман деп сөз салып калган кезде интернетте кээ бирлер айтат экен да, Фриман бул кыргыздардын кальянный музыкасынын жүзү депчи. Ошо кандай көз караштасың? Ондай көз карашты. Дей беришпейби? Кальянный рэп жасагандар азыркы учурда аябай толтура. Бирок меникинде өзгөчө стиль, өзгөчө сөздөр, өзгөчө набор слов, против правил демчи айтканда, кальянный рэптин баары окшош. Меники өзгөчө. Мен рэпчи айтып этем дагы, музыка эметем да, музыкасы окшош болуп калышы мүмкүн, бирок мен музыкамды творчестводан баштаганда биринчи музыка ушундай келген да магачы. Мен ошого байланып калгам. Бирок любой рэпериң болсун, мен кыйынмын, анан мен кыйратам деген рэпер болсун, мен көзүм жетет да, ошо мен кыйынмын рэперим менен отуруп туруп, мындай батылга деле чыгып кое берем да. Напримерчи, мындай рэп жагынан мындай именно бир эмеге ограничивать этпейм. Эми ушундай болуп калды, что музыка менен көбүнчө пайыздары ошондой музыкага жазылды, бирок меникин кальяндыга салыштырып болбойт да. Мен көп кыйын рэпер кыла албаган техниканы, флоу, рифманы, например, спокойно алып берем. Хейт менен сынды критиканы кандай кабыл аласың? Өлө жакшы көрөм. Жакшы көрөсүңбү? Мындай өткөндө бирөө келип чай ичип отурабыз, анан сиз деген ырларыңыз өлө сон жакшы деп күйөөсөк отурат. Бирок орусча ырларыңар окшошпойт дейт. Туура айтасыңар, блин, вообще окшошпойт деп отуруп табак ичип. Каяка барып ойлоду да, мен жок кандай кылам деп. Мен любой критиканы принимать этем да, сен момдайсың дейт. Я еще хуже же десең эле элдер эметелечи, мындай
эми мага ар дайым өзгөчөлүк жакчы да, мындай адам күтпөгөн жерден эметкен сыяктуучу, ошо критика хейт нормально принимать этем мындай. Эми туурасын болсо, мисалы Туурасын рационалдуу, болсо, ошону мындай кабыл алып, анализ кылып, кой ушунун үстүндө иштеш керек экен деп ойлойсуңбу? Всегда любой. Же кабыл албайсыңбы? Эгерде менин чувствамды задевать этип или бир ушундай ойлондура турчу суроо болуп, или мен бир эмем болсо, минусум болсо, мен ар дайым даярмын өзүм оюман кайтып. Эгер меники туура эмес болсо эле сиз деле братан мага азыр келип мындай мен түшүнбөгөн бир нерсени көрсөтүпчү айтып берсеңер, мен силердин аркаңарга жабышам да кетпейм да, ошол маалыматты билип сизде мындай важный информациянын баарын соруп, в целом сиздин идеяларыңызды түшүнүп калсактачы. Бирок андайлар редко да азыркы учурда. Ырым бар го, мен не удивляюсь, нет деген сыяктуу таңалдырыш Оор, оорураак негизичи. А жашоодо сенин эң чоң сынчың ким? Мен жашоодо эң сынчым мен байкем болду. Мен Изат деген байкем айды, байгарада экөөбүз кичинекейден бери чоңойдо экөөбүз коек айттар эле, мен творчеством жаңы баштап атканда деле. Эми азыр эле сындабай калды. Музыканы көп жаздырып келсем, фигня турбайбы, сен эчтеке жетпей, сен каяктагы чыгбай деп, көрөсүң деле. Бирок ошол байкеме чоң рахмат. Ошол ушинтип сындап элем, как она есть айтчы да беткечи. Бирок мага жагат да ошол прям как она есть беткечи. Жиним келип кыжырым кайнап, эми элестет мен жактан иштеп акча тапып жаздырып келатсам, мындай эле деп, эми ал айта алат да, потому что андан корком мен. Байкем да экөөбүз чоңойгон анан. Бирок реально да. Азыр болсо уже болгондой айтат, аз болгондо аз болсо красавчик, молодец. Давай тапи. Аз ишенет бирок, Ал ошондо деле ишенчү мен, ошондо деле мен ырчы болушум эметчи, бирок аз ойлоп көрсөм ал атайын менин мындай намыстансын деген ойдо эметчи экен. А мен өзүм жагаттам да, соперничество бирөө менен айтпай эле мындай техничный мындай жагыша берем да, короче. Азыр ата энең чыгармачылыгынды кандай кабыл алышат? Ата энем башында каршы болушчу, азыр болсо уже көнүп болуп. Ишенип калды? Ишенип, жанындагылар айтат эмти достору эмелери азыр уже сон. Негизи мен ата эне менен мамилем өлө сон. Жакшы, кичинекей кезден бери эле да. Эми ар бирөөбүздө өйдө төмөн болду, бирок мен өтө эркин өстүм. Өткөндө баса папам үйдү ремонттоп, мен кайырмагым табылыптыр. Көлгө барып ушу көчөдөгүлөр чогулуп кайырмак жасап, жилка бар го. Жылканы алып өткөрүп өзүбүз бияктан мындай эме швеян жанагындай толук эмес бар го, ошонусу менен жандай катушкасын жасап, анан крючокторду илип реально эле кайырмак да эмечи, ушундай жасап, анан үйдүн тешигине коюп папам айтпай, барак балык кармап келип эметчимин. Анан ошону өткөндө таап папам. Сен мага айтпай ушун балык кармап жүрсүң, каяктан десем, кайырмагын табылдым дейт да, уже мен кайырмагым жүрөт. Сонун ата энеме аябай ыраазымын. Үйдөлөргө жардам берип турасыңбы? Конечно. Мен ата энем аябай мындай ак көңүл адамдар, биздин эле балыкчыда үйүбүз мындай. Көп адам келип кетет да биздин үйгөчү. Ушундай постоянно буттар кирип мындай чай ичип үзүлбөйт. Вот эртең менен чай ичип баштаган. Түштө бир аз үй жыйнашат да, кайра чайга отурат, ошо менен түнгө чейин чай келет, коноктор келет, туугандар келет. Мындай постоянно. Куттуу үй турбайбы? Куттуу үйдөн анан эме көчөдө кошуналар да каалаганы келип кетип эле, каалаган нерсесин алып келип колдонуп кайра келип коюп кой эле. Эле биздин айтор көчөбүз аябай ынтымактуу мындай эме да. Бекем да, ынтымагы бекем эме да. Сенин рэпчи болуп калыптанышыңа ким, кайсы артист же кайсы рэпчи эң чоң ролду ойнойт деп ойлойсуң? Мияги, Скриптонит, Тимати, Элуан, ырчылар бир утулу Лада Сидан болуп, жанагы Элуан, ушул Бекстар катуу чыкпады, ошолордон башталдым угуп. Анан кийин Мияги, Скриптонит, ушу Ремдиге, ушул ырчылардын угуп, булардын эметип, мындай салыштырып, ушинтип жүрүп, анан өзүм башталып кетти да. Мен башында ырдаганда да ушу читкаларым кичине Скриптонитке окшош, кичине Миягиге окшош, ушундай болчу. Анан кийин бара эле ушу эметип кетти. Ушу ким десем, Скриптонит Мияги экөө го дейм, потому что именно ошол учур Москвада жүрдүм. Ошол учурлар тети Скриптониттин Ураборос деген альбомдор чыкты. Анан ошолордон угуп. СНГдеги топ 3 рэпчи. Так. Ремдига. Бир. Скриптонит по-любому. Анан
Мияги. Мияги Энчбери. Дүйнөдөгү топ 3 рэпчи. 50 Cent, Kendrick Lamar, Фиман Дэвид Эшес кайда тамаша. Эминем. Кыргызстандагы топ 3 рэпчи. Бегиш, Жетиген, Кайбар. Жакшы тизим экен. Просто да, мындай. Мен музыкально мотив эмелам, бирок именно сөздүн куштугу боюнча булар деген Жетиген, Кайбар, Бегиштер булар деген 15 бери жагы 15 жыл бери музыкадан келатат. Булардын баягы эле нагалеттен опыттап котко. Булардын жазган тексттери өтө курч, башка көп адам да түшүнө бербейт, бирок мен тексттерин окуп өтө мындай маани берип деп өтөм да ушунча. Бегиш жакында эле концерт берди. Жакшы бериптир деп уктум. Өтө жакшы берди. Солд аут болуп, ал жакта да ырдасаң керек, Конечно, да. Анан азыр интернетте Бегиш кыргыз рэптин атасы же атасы эмес деп мындай баттылдар болуп атат да. Ошого кошуласыңбы? Ооба да. Бегиш кыргыз рэптин атасы. Булар деген бул Баястан экөөчү. Бегиш өзүнүн бир современный жазуучу го дейм, мындайча айтканда, акын да. Бул Баястан менен Бегиш экөө бул акча, не то что акча да. Булар 10 жыл, 12 жылдай бери жагымдай бесплатно музыкадан акча рэп келбейт. Бүт мурун жана эстрадиктер эметип, анан рэперлер баланчы эмес да. Анан ошондой акча бербеген, ушундай сложный учурларда булар калыптанышып келишкен да. И как никто другой булардын арасында Бегиш достоин да этого титула. Потому что Бегиштин сөз жазган боюнча, акынчылык жагы боюнча, ырлар жазган количество боюнча рэп болгон салымы эбегейсиз чоң да. Мен эми көчөгүн эле келгем да. Меники бир 5 жыл эле болбоду бери жакчы. Булар 15 жылдан бери уже действительно салымдары бар. Жетигендин өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуң? Жетигендики деген бул ойлонуп турчу саптар жазат. Үркүн деген ырлар бар го. Үркүн, мааниси терең, мун деген как бир китепке алып мындай түшүрүп койчу эмелер да. Меники мындай сүйүү, аркы эрки, жашоо, саморазить, аркы жеңил мындай эме. Бул байкелердин именно ой жүгүртүүсү, мындай жазган контексти, эмелери мындай күчтүү да. Тарых жөнүндө да көп жазат, Тарых жөнүндө жазат, салыштырганы, бул эски эмелерди мындай чагылдырып мындай. Мен восхищаться этем просто тексттерине действительно. Менин оюм боюнча кыргыз рэпиндеги Жетиген бул эң баалана элек рэпчи да. Эң туптуура айтып койдуң. Туптуура, он действительно акын да. Прям эмгек, бул канча жылдан бери болгон эмгек, акын, өсүү, мына бул Жетигенде мындай эле кол таштап эле кое турчу адам эмес да. Бул деген действительно иштеп дальше кетем деп мындай рэп болбосо эле башка жагы майын чыгарган мындай өжөр эме катары элестетем. Жети братан, ты красавчик. Кайбардын өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуң? Өтө чынчыл. Мындай примерный мужик деп ошо бар го, мындай примерный адамдар. Туура жүргөн, мындай чыкырайган деп. Баалуулуктары мындай семейный эме деп Кайбарды эметип алам. И Баястанды. Сен деген көптөгөн артисттер менен фит кылып көрдүң, чогурдапчы. Жакс, анын арасында Мирбек Атабеков, Бакыр болду, Фиттер, Улук Манап, ошонун арасынан баарынан сага ким менен иштеген жакты? Жакс биринчиден. Жакс, анан Баястан. Неге Жакс көрөк го дейм, ойлонуп көрсөмчү, себеби деген экөөбүздүн ырларыбыз бар, шытыр чыкканда экөөбүздүн жакынсыңар экөө деп текст жазган эмеспиз. Биз мындай могуларды жазалы, давай деп отуруп эле шытыр эле жазып ушундай кеткен да. Экөөңөрдүн байланышыңар мындай эме, тыгызбы? Экөөбүздүн музыкалар аябай эмне, экөөбүз тыгыз да, мамилебиз, эмелерибиз дагы ырларыбыз өтө сон. Экөөңөр жазган кайсы ыр, чогуу жазган ыр көбүрөөк жагат? Кылпынай. Татуу Кылпынай. Анан Сакалым жагат. Ыйтылбайты кылым дегенчи, Сакалым өтө сон. БСББчы? БСББ да жакшы сонный, БСБ бул мотивационный. Бирок көбүнчө мага Сакалым менен, ошо Асылым менен
таттуу болуп мындай деп. Кыргыз эстрадасынан, шоу бизнестен да ким менен ыр жаздыргың келет? Фриман рэперлер билбейм ким экенин негизи. Балким Бекборбиев менен күтсөк болот. Мүмкүн негизи. Көп эле негизи менден бул Бекборбиев, Нурлан Насипбайке, Гүлнур Сатылганова, ошолордун ырчыларын папам ошолордун ырларын коюп, ошолордун ырларын угуп эле ошолор менен чоң ойдук да биз делечи. Мен там американ музыкасын угуп келип эме жактан келген жокмун. Ошо өзүбүздүн эжелерибиздин, өзүбүздүн эле байкелерибиздин, өзүбүздүн рэперлерибизден эле. Борбор Азия башка өлкөлөргө салыштырмалуу, мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын хип-хоп, шоу-бизнес, рэп маданияты кандай өнүгүп келе жатат? Акыркы учурда Кыргызстанда өтө сонун өнүгүп келатат. Себеби мындан 5 жыл, 6-7 жыл мурун деле кыргыз рэп уккандан уялчубуз да, мындайча айткандачы. Мындай кыргыз рэп деп вообще центр этилчү эмес да. Азыркы учурларда байкасам мурун мындай элдер орусча сүйлөп, кыргызча сүйлөгөндөн уялгандарды билчүмүн да. Азыр байкасаң элдер уже кыргызча ырдап, кыргызча сүйлөгөнгө көбүнчө талап болуп, биздин индустриябыз деле өнүгүп атат. Мына силердики тарткан жакында эле таттуу болуп коем да. $18,000 канчага тарттык братан клипти? $20,000 клип тарттык. Элестеткилем, ким $20,000 например, вложение. Демек индустрия өнүгүп жатат, Конечно, өнүгүп жатат. Өдө сонун. Негизи эле Кыргызстандын бүт тармак десем жаңылышаттым, бирок көбүнчө тараптан 80-90% өнүккөн эле балдар, жаштар, журналисттер, музыканттар, видео съемка, бүт тармактан өсүш бар, Өсүш бар. Негизи эле биздин кыргыздардын бул эмес негизи таланттуу элбиз, спящий ген деген бар экен да биздечи. Азыркы учурда, мисалы, сенин оюң боюнча кыргыз рэп кыргыз тилинин өнүгүүсүнө кандай салым кошушу мүмкүн деп ойлойсуң? Кыргыз рэп уже эле негизи кошту дейм, өтө көп салымды буга түзмө-түз себептер. Бул Бейиш байке, тот же Бакыр, тот же Джакс, тот же Улукман апа, тот же Баястан. Биздин салым кичинекей болуш керек, бирок башкалардыкы чоң. Анткени деген азыр байкасар элдин баары кыргызча ырдап, мына бул Бейиш байкенин концертинде деле элдер кыргызча концерттерге эметип, мындай кыргыз тилге болгон ушул ыр аркылуу элдердин сүйүүсү күчөп баштады. Мен да мурун мындай Россияга баргычактуу, Путин там типа орустар менен биз бирге деген сыяктуу ушундай Путин красавчик, орустар деген сыяктуу ушундай эмелерим бар беле да, мындай ойлорумчу. Москвага барып келгенден кийин оюң өзгөрдү. Аман эле болсун да, көрчү оюм өзгөрүлүп кетти да ужечи. Өзүнө тең ала бербейт экен да орустардынчы, потому что мен канча жыл иштеп жүрдүм, ошол жактан келгенден кийин уже жаман мамиле кылгандар болду, көп эле болду. Негизи уже мындай көз карашым уже мурункудай эмес да. Мурун деп сүйлөшкүм келип, башка эмелге кирип калсам эметчимин, азыр болсо уже жок. Ушул индустриянын өнүгүүсүнө, чыгармачылыктын өсүшүнө бизнес кандай салым кошо алат деп ойлойсуң? Короче, бизнесмендер аябай эме салымы чоң салым бере алышат. Анын үчүн мага жалгыз жок, эмне үчүн сенин оюң боюнча эмне үчүн бизнес дагы бүгүн ушул чыгармачылык адамдарды, чыгармачылыкты колдош керек деп ойлойсуң? Анткени чыгармачылык бул биздин бирден бир эмеси бизнестин да өсүшүнө. Себеби байкап көрсөңөр, бүт өнүккөн өлкөлөрдө, бүт эмелерде чыгармачыл адамдар менен чогуу взаимодействие болот бизнес. Любой бизнестин байкасаңар историясы бар башында. Например, мен спортивкам. Допустим, Кортес. Эмне болгон спортивка? Бул түрмөдөн чыккандан, Лондондон ушундай эмелер чыккан деп мындай историясы сыяктуучу. Ошол сыяктуу любой эле бизнестин түбүндө ушу чыгармачылык болуш керек да. Эмнеге мындай дегенде мындай ушу баалуулуктар айтып берген баалуулуктар ценности. И бул нерсеге чыгармачыл адамдар, творческий адамдар өтө ушул мындай чыгармачыл адамдар керекпи дейм да ушул эмегечи. Потому что бул нерсенин баалуулуктары вот только акча табам деген адамдын бизнеси бул алыска барбайт да. Аны силер билесиздер, биз билебиз. Бул башында болушу мүмкүн, бирок уже дальше Кудай билет да. Ушул чыгармачылыкта жүргөн адамдар, маданияттагы адамдар бизнеске кандай салым кошо алат деп ойлойсуң?
Это обычный нерсе болуп атпайбы, просто мындай биринчиден маданияттан жүргөн адамдар ооба өзүнүн аудиториясы менен алып келип турат. Изденүү деп атпайбы, бул эми чыгармачылык, бул изденүү да. Ушул изденүү аркылуу чыгармачылык адам жакшы бир өзүнүн творчествосу менен бизнестин өдүнүп кетишине себеп болот. Вот даже ал эми ар кандай болушу мүмкүн, ыр болушу мүмкүн, видео, реклама, эмне. Эгерде чыгармачыл адам мындай жакшы подход менен бир сонун өзүнүн бир чыгармачылыгы менен келсе, жүрбөй жаткан бизнести дагы өрчүтүү иши мүмкүн деген көз караштарым бар. А сен бүгүн кандайдыр бир бренд менен же бизнестер менен мындай кызматташууң барбы? Мындай клиптерге майда-чүйдө кызматташтар кылабыз, а именно бир компаниянын амбассадору сыяктуу же бир эменки там деп мындай официально мындай эмем жок да. Келишим жок. Келишим жок. А бирок ачыксыңбы сен алга? Ооба, биз баардык эмелерге ачыкпыз. Эгерде кимдин приложениясы эмелери болсо, келсе сүйлөшүп көрө алабыз. Эме болсо, биз ар дайым ачыкпыз негизи. Любой эмеге. Мыкты. Жакшы. Эгерде сен тууралуу кино тартылса, кандай деп аталмак деп ойлойсуң? Зоро деп койду. Колумбия Pictures деп эле. Эркинбек деген кино. Эркинбек тиги кашанын ичинде Фриман, кашан. Сенин ушул басып өткөн жолуң көптөгөн адамдарга мындай үлгү, көптөгөн адамдарга үмүт. Анан ушул жолду кайталайм, мен да чыгармачыл адам болгум келет, мен да ушул таланттардын жөндөмдөрүнүн мындай акыбеттик айтсын, мен да эмгек кылам деген адамдарга не деп айтат элең? Кандай кеңештериң бар? Ушуну кылам деген адамдарга мен азыр кыйналып ушуну кылайын, чтобы кийин эс алайын деген ойго өткүлөт да. Себеби деген мен анан жасап коем деген нерсе уже бул провальный да. Мен лучше азыр жасайын, либо бүгүн бул ишти бүтүрөйүн, чтобы эртең эс алыш үчүн деген нерсени башыңарга эметип сиңирип ал да биринчиден. Экинчиден эми мындай ойлоп көрсөк, мен деле канча убакыт ушу иштеп акча табам деп көңүл бургам да. Мен акыркы 1 жылды папама айтып атпайм, папама 1 жыл убакыт берилет, ушуну өзүмө бөлүп көрөйүн депчи. Анысы кандай ушундай бир чыгармачылык баштап, эметейин деп аткан бир эме балдар болобу, ушундай менин угармандарым болобу, таланттуу адамдар болобу. 1 жыл эми так деле канча жашарыз ким билет, 1 жыл өзүңөргө көңүл буруп, ошо өзүңөрдүн жакшы көргөн ишиңерге маани берип көргүлө, мындан башка эмес, именно фокустошо калып, анан 1 жылда билинет. Эгер өзүнө жагып кетсем, дальше өзү эле эметет. Эгерде болбой турган нерсе болсо, өзү эле билинет. Анткени адам бир нерсе менен алек болуп баштаганда, кана анан ошондо билесиң да. Анан бияка отуруп эле мынтип айтып коюш эле оңой да. Ошол үчүн бир нерсе баштайм деп, мындай творчество, чыгармачылык эметейин деп аткан же чыгармачылык, спорт болобу, ушундай бир нерсени ойлонуп жүргөн угармандар болсо, ошол ойлогон оюңарга 1 жыл убактыңарды бөлүп көргүлө. Эми өзүңөр үчүн мага кереги жок, сен эми өзүңөр үчүн ошондой Аракет кылып көргүлө. Аракет кылып көргүлө. Себеби убакыт өтө берет, анан эртең деп жанагы айткандай эле мен азыр кылайын, анан дальше көрөбүз дегендей эле, ошон үчүн азыр кылып көргүлө да. Акылбай, сен айтып атпайсыңбы, көптөгөн ырларым кыздар тууралуу, сүйүү тууралуу депчи? Анан аудиториянын арасында дагы кыздар көп угат дедиң да? Анын бир түшүндүрмөсү бар. Сен чыгармачылыгыңды анализдеп келсе, кыздарга өтө эле аярлуу мамиле кылат экенсиң да. Анткени көптөгөн рэперлер кыздарды сөгүп, сагып, алардын абирин кетирип, мындай төмөн көрүшөт да. Өзгөчө, мисалы, дүйнөлүк рэптерде тёлка, анан бич, анан тигиндей мындай деп жаман сөздөрдү айтышат да. А бирок сен ырларыңда мындай аябай сылык мамиле кыласың да, урматтап. Бул сенин ички сезимиңби, ошол айымдарга болгон мамилеңби? Мен карындаштарым бар, 2 карындашым, апам бар, эжем бар дегендей. Анан биздин Кыргызстанда негизде биздин менталитет ал келбейт да, чет өлкөлөрдөн негизде мен досторума баарын айтып берем, биздин кыздардан өткөн алтын кыздар жок депчи.
действительно биздин кыздардан өткөн алтын кыздар жок. Негизи эле биздин Кыргызстанда кыз болуш оор, анан азыркы учурларда мындай жандай эмелер болуп атат. Зомбулуктар, анан биз аяр мамиле кылганда ким кылмак эле. Анысыкандай мен творчеством баштаганда эле ошо мындай эч кандай тёлка, тачка, мачка, кыз деген эмени койгон эмесмин. Чисто талант менен сүйүү, сезимдер деген сыяктуу. Анысыкандай биздин кыздардан өткөн алтын кыздар жок. По-любому мен канча жерде жүрдүм. Анан кандай ар кайсы улуттун кыздарын көрдүм. Анан ошолордун да көрүп жүрүп дагы түшүнүм окшойт акыры. Ушу кыргыздардын арасында, өзгөчө жигиттердин арасында өзүнүн сезимдерин кандай бир билгиз албай, тааныша албай, мамиле кура албай жүргөн эркектер бар да. Толтур. Анан ошонун аркасы менен ала качып, анан уур токмокко алып, анан жаман мамиле кылышат да. Ошолорго эмне деп айтат элең? Действительно ала качууга мындай көз карашым төрт буштук, анткени бул деле бирөөнүн кызы айдай болгон, бирөөнүн эмеси анан алып келип туруп деле отургузуп койгон туура эмес го. Ошон үчүн андай балдарга айтат элем мындай сүйлөшүп, мындай андай жолго барбай эле мамиле куруп эле болсо болду. Просто мындай эркек киши өзү эле мындай да бирөө менен сүйлөшкөнгө, кызга менен сүйлөшкөнгө аракет кылат, жок деп койсо эркек киши ага эч качан кайра барбайт да. Сиз мен деле берестем көзөйм, биздин эркектерде намус аркы бар. Анан кандай эркектерге айтат элем, баары эле айтып эле ачык эле мындай испытывать этиш керек, мындай аракет кылып эле болсо болду, болбосо жок. Жок десечи? Жок десем да, жок болсо жок да, значит. Жок десе жок, э? Жок десе жок, анан тоже мындай Анан үчүн тим эле күйүүсүн деле кереги жок. Күйүп, бышып, анан чүнчүп кетмей жок, э? Ооба да, конечно, анан мындай. Андан көрөк сен музыкаңды коюп, угуп, ошо менен рахаттанып, бирөө үчүн жашап кереги жок да, негизи. Мен оюмча, бирөө үчүн жашап, анан бирөөнө ишенип, анан бирөөнө эме коюп, болсо болду, болбосо жок. Негизи любой эле жерде айтат го, вот мамиле. Мен силерге, например, мен мындай мамилебиз Кудайдын ыраазычылыгы болушун депчи. Мен өзүмдүн ичиме сен үчүн жасап атам эмес. Кылдыңбы, Кудайдын ыраазычылыгы болду. Дальше углублять этип деле эметтин кереги жок да. Сон мыкты. Анан Акылбай, бизде жакшы бир адат бар. Бизге келген жаратмандар ушул чыгарылышта кандайдыр бир кызыктуу суроо жазгандарга же ушул чыгарылыштан жакшы бир ойлорду тапкандарга байге айтышат да. Балким сенде да бүгүн жакшы байге бар. Ким жакшы комментарий жазып, жакшы просмотрларды коем, деме лайк алып чогулткан болсо ушул видеонун астында 5 билет жаратман эмеге берейин. Ошо 5 билетти 5 адамга 10 билет кылып койгула, 10 билет кылла 2ден 5 адамга. 5 адамга. Сон. Келе жаткан концертке? Келе жаткан концертке 30-ноябрга. Биринчи альбом ушу Love Trip болбоду эле. Жалаң сүйүү жөнүндө. Азыр келе жаткан экинчи альбом болду, уже 996. Ичинде бир да жөнүндө сүйүү жөндөр жок. Буюрса 1 декабрда чыгат, 30 ноябрда, точнее. Бүт музыкалык площадкалардан алсаңыздар болот. Анан Акылбай, ушу келип алтындай болгон убактыңды бөлүп, өзүңдүн сонун ойлоруң менен бөлүшкөн үчүн биздин башкы өнөктөш NSI компаниясынан жана айтып атпайлыкпы, брендтер, бизнестер дагы чыгармачылыкты колдош керек депчи. Ушу бизди колдогондордун эң чоңу ушул NSI компаниясы да. Анан ошолордон сага эстеликке бул бүгүнкү подкасттан, жакшылык алып кой. Кудай буйруса, жакшылыкка буйрусун. Анан мондай сонун сүрөт. Мына сүрөт турат алдымда. Бул аттын, жылкынын сүрөтү болсо керек, Сен өзүң тулпарларды мындай ылдамдыкты жакшы көрөт экенсиң. Ушул бүгүнкү ушу биз экөөбүз ушу атка окшоп бүгүн подкасттын эмесин чаң сапырдык да. Анда, значит, бул подкаст бекерде болгон эмес турбу? Сонун болду. Акылбай, сени жакшы көрөбүз. Сенин ырларыңды угабыз. Ушу чыгармачылыгың өркүндөп өсө берсин. Токтобо. Рахмат. Жаратмандык энергия эч качан өчпөсүн. Рахмат. Ушинтип бизди жанагы жалпы
угармандарды сонун мыкты ырлар менен кубандырып жүрө бер. Чоң Жадырап рахмат сизге. жайнап. Рахмат. Сага бекем ден соолук каалайбыз. Анан ушинтип жадырап жайнап бактылуу адам болуп жүрө бер. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Концерт жакшы өтүп кетсин, Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу достор. Сиздер менен бүгүн Акылбек же болбосо Фриман 996 каймана аты менен белгилүү, атактуу, популярдуу ырчы, рэпчи, заманбап акын десек да болот. Өзгөчө таланттын ээси болду жана мен Урмат Насыкулов. Биздин Жаратман подкастыбызга катталыңыздар. Бул чыгарылыш менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Лайк басканды унутпаңыздар. Анан биз менен болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Байландым мүнөзүңө, өзүмдү карайм күзгүдөн, башы бей сенин сөзүңө, сүзүлүп барам жүзүңө, жүзүмдө ширин, көрбөдүм бирин сага окшогон. Мен баягыдай тескери жүрөм, көздөрүм мага жагат карамочо көздөрүм, сен тарапка кайра көздөрүм, кызганычтан кете берем өзгөрүп, төңкөрүп, көңтөрүп, эшикти суука мен өрттөнүп, көздөрүнөн улам жаш төгүп, өзүмдү күн бербей турам көгөрүп эме. Чалам. Рахмат.